Сиздердин бир чыгармачылык жолуңуздар бисмилля кандай башталды? Өзү негизи динге кызыга баштадым да. Ошончолук талантым бар экенин деле билбептирмин да. Сиз эле эмес, мен өзүм кийинки күндөрү көп күлө албай калдым. Негизинен киноиндустрия кандай даражада өнүгүп атат Кыргызстанда? Демек биз ошо маданиятты экспорттоо аркылуу биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз бай, дүйнө жүзүнө чоң таасир бере алабыз деген ойдобуз. Чыныгы ошол банкрот бул эмне дейт? Карызыңызды, сизге боло турган карызды мен сиздин атыңыздан садака кылып берип салайынчы дедим да. Ошол жөнүндө суроо берейин дедим эле устаз сизге. Ыраазысызбы мындай ошол жактан кайра көчүп келгениңизге? Ошол жерден тереңирээк түшүндүм да диндичи. Мына ушундай кылып түшүндүрүп бергенде мен убагындачы ушунча кыйналып жүрбөйт болчумун. Башка адам жөнүндө жакшы ой гана болуш керек. Эртең небере чөбөрөлөрүн көргөндө мен чоң атам ушундай келесоо эле дейби, же чоң атам жакшы иштерди кылыптыр дейби. Саламатсыздарбы, ардактуу биздин көрүүчүлөрүбүз. Бүгүн дагы биздин көрсөтүүбүздү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчө бир дуасы менен баштайлы дедик. Себеби бул дуаны окуган сайын ар бир адам ушул жумуш баштап аткан кезде, эң бир маанилүү жашоосундагы учурларга биринчи кадамды таштап атканда ушул дуаны окуса, өзгөчө бир береке, өзгөчө бир Алла Таалам тарабынан бир жардам, бир жеңилдик келет. Бул дуа мындай: Робби яссир ва ла туассир, Робби таммим бил хайр. Буюрса азыр Дин устаз кененирээк сиздерге маанисин түшүндүрүп берсин. Баарыңарга ассаламу алейкум. Негизи бул аябай өтө универсалдуу, жакшынакай дуа. Робби яссир деген сөз ошол Аллахым субханала таала бизге ошол нерсени жеңил кыла көр. Ва ла туассир деген оор кылба, жана тамим бил хайр, жакшылык менен бүтүрө көр деп. Ар бир ишибизди буюрса, биз дайым ушундай бир жакшы дуа тилектер менен баштап туралы. Бүгүн дагы Толор бренди менен биргеликте биз сиздерге болгон жакшы бир көрсөтүүнү тартуулайбыз. Андыктан биздин студиябызда дагы абдан мыкты Кыргыздын Мемин деген таланттуу мырзалары, биздин бир туугандарыбыз отурат студияда. Актер, юморист, көптөгөн тасмаларда, көп жылдан бери сахнада көрүп турган, биз сыймыктанып турган Саламат Алиев агабыз студиябызда. Жана ошондой эле баарыңыздар билген, тааныган Разбой тасмасы болсун, Күрөш тасмасы, жана алдыбызда мына Карыз деген бир сонун кино тасмабыз чыккан турат. Мына ошол бүт тасмалардын режиссеру, продюсери Азамат Исмаилов, биздин мыкты досубуз, өзү дагы актер, Кыргыздын эң бир таланттуу жигиттеринин бири. Бүгүн дагы студиябызда биздин конокторубуз кандай ушул кино дүйнөсүнө киришти, ушул жашоосундагы жан дүйнөсүндөгү түрдүү сезимдер тууралуу, дин боюнча көз карашы тууралуу дагы кененирээк устазыбыз менен биргеликте маек курабыз. Бирок эң алгач жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө абдан кызыктуу болсо керек, сиздердин бир чыгармачылык жолуңуздар бисмилля кандай башталды? Сулуусу, улуусу, карадан агы дегендей салып кете баштасын. Эң нурдуу адам баштады, машалла. Чыгармачылык жол биз кичинекей кезден эле башталды окшойт биздики. Биз жана кичинекей ата энелерим эмеге лагерьге жибергенде ошол жерден эле жана кичинекей вечерлер болуп, анан концерт болот, интермедиа кылып уюштурабыз деп анан элдерди чогултуп ошол жерден мен аткарам деп эле чыгып эле барып анекдотторду көрсөтүп берип эле анан ошол жерден башталып эле андан кийин мектептен анан КВН ойноп баштадык мектеп арасында. Бул Караколдо 14 мектепте окуп атканда ошол жерден 10 класстан башталды окшойт. Ошол жерде 11 мектептин арасынан ошо КВН уюштуруп, ал кезде бизде деген мындай КВНге терең деле түшүнүк жок болчу. Билгенибиздей эле мындай ойноп эле ошол жерден Сценка ойнойбу. КВН ойнойбуз деп эле команда чогултуп эле ошол жерден жанагы тиги класстан бул мыктыны алып, бул класстан бул мыктыны алып анан эжейбиз ошол жерде мен класс жетекчим бар болчу, Жылдыз Яз деле бар. Ал эжейбиз ошол
орус тилден берет да, орус тили орус адабиятынан берчү. Анан ошол жерден анан КВН ойноп баштап, анан ошол 11 мектептин арасынан чемпион болдук бир жолчу. Андан кийин анан экинчи жылда ойноп, экинчи жылда чемпион болдук дагы. Анан меге келип Бишкекке келип тапшырдым КГУстага. Анан ошол жерден анан бир жыл киришкен жокмун, бир жыл жакшы окудум дегендейчи. Андан кийин анан экинчи жыл анан ошол КГУстан Веселый строитель деген КВН командасы бар болчу. Ошол жерден анан мен өзүм эле барып эле мен да ойносом болобу деп анан ошолор менен аралашып калдык дагы. Анан биринчи эле оюнда жана фестивалда Евгений Львович Акопян лигасы бар болчу дагы. Ошол жерден анан эң мыкты оюнчу деген наамды алгам да. Анан ал жерден анан көп убакыт өтпөй эле сборный Кыргызстанга чакырышты. Анан ал жерден анан ошол жерден мыкты КВНщик жигиттер, жанагы ким Жанат Керимбаев деген, ким менен Вася Куценко, ошо көптөгөн жакшы ошол кездеги эң мыкты КВНщиктердин арасына кошулуп анан Казакстанга барып ойногонбуз дагы. Анан бир жылдан кийин болуш керек, 1-2 жылдан кийин эле анан ошол сборный менен Москвага барып Масляковдун 45 жылдык юбилейине катышып калдык. Ошончо келип эле анан ошол КВН менен башталып, анан аягы ошол азыр кино, стендап менен уланып келатат. Эң устаз, негизи мындай кино тасмаларга катышкан, түрдүү образдарды ойногон, мындай динибизде кандай каралат? Негизги ошол нерсеге тыюу жок. Мисалы үчүн азыр мусулман дүйнөдө карай турган болсок, диний кинолор аябай жакшы чыгып атат. Мисалы үчүн сериалдар чыгып атат. Омар радиаллаху анху жөнүндө жакшынакай сериал чыкты. Анан биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда жөнүндө ошол тасмасы тартылган. Албетте ал жерде пайгамбарыбыздын жүзү эмелерди көрсөтүлбөйт, бирок башка сахабаларды, ушундай образдарды актерлор ойноп эч кандай эмеси проблема жок. Бул ислам дүйнөдө бардык аалымдар ошого уруксат берген. Бирок менин оюмча бир нерсеге балким тыюу болушу мүмкүн. Эгерде кинодо мындай жаман баалуулуктар же болсом ушул зыян коомчулукка, ар бир адамга бир зыян алып келе турган пропагандалар боло турган болсо, мисалы үчүн спирттик ичимдиктер болсун же ушундай жаман жашоо болсун, бул нерсени бир жакшы көрсөтүп, бул нерсени популярдуу көрсөтүп, бул нерсени атак даңктуу көрсөтүп, эч кандай пропаганда кыла турган болсо, балким менин оюмча динибизде мындай кинолор бар. Албетте, ошол сөзсүз каралат. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай деп айтат: "Ман долла алал хайр фалаху ажрун кафаилихи". Эгер дейт бир адам жакшылыкка жол көрсөткөн болсо дейт, ошол жакшылыкты баардык кылып аткан адамдардын соогун алат. Анан жамандык нерсе да ошол сыяктуу да. Мисалы үчүн жамандыкка үйгөткөн болсо, канчалаган адамдар ошол жамандыкты мындай ишке ашырган болсо, ошол күнөөлөр да сага жазылат да. Кудай сактасын. Азамат мырза, Азамат досум дейинчи. Сиздин бир чыгармачылык жолуңуз тууралуу сөз кеп кылып берсеңиз. Саламатбек айткандай эле биз өзү мектеп интернатта окугам, сүрөтчү, кесип боюнча сүрөтчүмүн да. Анан сүрөт тарткан жакшы көрчүмүн. Анан жүрүп ошол жактан мектептин ичинде активист болуп, анан жагандай күзгү майрамдарда ар кандай иш-чараларда алып барып, интермедиа ойноп, бизде анда КВН деген чүн жок болчу да. Интермедиаларды ойноп, анан мугалимдерге жагып, классташтардын арасында кадыр барк болуп ушинтип жүрчүкпүз. Анан кийинчерээк биз биринчи курс болгондо кыргыз тилинде тамашоо ачылды да. 2008 жылы ачылды. Биз биринчи курс эмес, анда биз академиянын биринчи курсу болуп калыппыз да. Анан 2008 жылы тамашоо ачылды. Ошондо орустардын КВН биз деле мындай көрүп жүрчүкпүз. Анан студенттик күндөрдө биз университеттер арасында айткандай Акопяндын КВНдерин орус КВНге барып көрүп калып, Саламатбек элени чыгып жүргөнүн көрүп суктанчыкпыз да.
мындайча айтканда Саламат байкенин фанаттарыбыз да бизчи. Биз дагы барбыз. Кыйын байке бар экен, укмуш аткарат экен, келтирет экен депчи. Анан кыргыз тилинде ошол тамашоо ачылды дегенде мен өзүмдүн досторума айттым, жүргүлө ошо кыргыз тилинде КВН ачылыптыр, ошол жака ойнойбуз депчи. Анан келип өзүбүздүн ошол классташтарым менен келип ойноп, баягы мектепте коюп жүргөн интермедиаларды КВНге форматын өзгөртүп, жакыныраак колубуздан келишинче жакыныраак кылып туруп, анткени Самат бекелердин чыгып жүргөнүн көрдүк да, ушундай кылыш керек экен. Анан келип тамашоодо биринчи оюнда биз эң мыкты команда деген эме алдык, номинация алдык да. Анан ошондон кийин Эрмек Нурбаев агабыз бизди ушундай силерде шык бар экен, колуңардан келет экен, кел эле үйрөнгүлө деди. Анан ошондо бизде мындай кызыгуу пайда болду да. Анан ошондон баштап тамашоодо ойнодук. Курама команданын капитаны да болдук. Командабыз менен өзүбүздүн жигиттер деген командабыз бар эле, жалаң мырзалар, эркектер классташтарыбыз болуп ойногон. Анан элге тааныла баштадык, телевизорго чыга баштадык. Бизге аябай кызыктуу болчу телевизорго чыгуу дегенчи. Анткени өзүм үйдө телевизор көрүп отуруп, улуу ошо Эрмек Нурбаев агабызды Омар мырза ырчы тутат го ырларда. Ошол экөөнүн Урмат Сөнөв байкебиз менен ошо Браво деген бир передача бар эле ошол убакта телевизордон. Анан ошону көрүп отуруп үйдөн кыялданышмын да, мен да ушулардын катарына кошулсам, Омарды доске деп кучактасам деген сыяктуучу. Анан Кудай Таала адамдын оюна келген нерсени, кыял кылып берген нерсени Аллах Таала бекеринен бербейт экен да, бир ишке ашырат, бир даярдайт экен да. Анан кыял ишке ашып, ошо элди Кыргызстанда таанымал болуп, ошол биз телевизордон сыймыктанып көрүнүп жүргөн Эрмек Турбаев агабыздын жанына барып, сиздин жаныңызда жүрөйүнчү, үйрөнөйүнчү, ушул жөн эле жаныңызда жүрүп үйрөнсөм болду деп өзүм суранып, Эрмек байкенин жанында жүргөн кызык болчу да. Анан тамашоо ойноп калдык, ошентип күндөр өттү, тажрыйба топтолду. Айтор элге таанымал болуп, анан күндөрдүн бир күнүндө дароо эле мындай кыскартып мазмунду өтүп кетели. Өзү негизи динге кызыга баштадым да, намаз окуганга. Мен өзүм негизи көп ойлончумун, биз жөн эле жаралдык, анан ушинтип күлүп жайнап эле өтүп кетебизби? Анан эмне болот, адам өлгөндөн кийин эмне болот депчи. Жашоо ушундай холостой выстрел болобу дегендей эле. Жөн эле ушинтип жашап эле өтүп кетебизби, өмүр өтүп кетеби дегенчи. Анан баягы кичине кезде көп билбейсиң, бирок ата-энелериң биз өлгөнгө кеттик, жаназага кеттик дегендер көп уга баштачумун да. Тиги тууган тиякта бир айылдаш, анан бул тигил дегендерчи. Анан ошо өлүм житимди көп укканда ой келе баштады. Чындап эле адам баласынын жашоосу эмне, биз жөн эле жаралып эле өтүп кетебиз деп. Анан ошондо динге кызыга баштадым. Ага чейин өзү негизи кичинекей кезинде чоң апам колунда өскөм негизи. Чоң апам корккон учурда келмени үйрөткөн, эң биринчи ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах деген келмени айтасың. Анан жатканда жаттым тынч, жаздым кенч, тилим Куран тилегеним иман дегендичи. Болду, анан ошону угуп эле жыргап, корккон ошону айтып койчумун. Бирок Куран окугандарды укканда мындай өлүк адамдарга эле окулат деген түшүнүк болчу да. Бир кайгы болсо, бир катастрофа болсо, адамдар өлсө эле Куран деген ушул турбай деп. Бирок өзүбүз кийин динге кирип, динди түшүнүп баштагандан кийин, демек тескеринче өткөндөргө караганда тирүүлөргө көбүрөөк керек экен Куран. Биз ошондон көп нерсени үйрөнөт экенбиз. Бул адамдын жашоосунда бул Куран, Аллах Тааланын китеби бизге мындайча айтканда закон экен да, мыйзам. Ушул китеп менен жашасак бактылуу болот экенбиз деген түшүнүктөр келе баштады. Анан мечиттерге барып намаз окуп баштаган учурда мечиттеги тааныган адамдар мынтип карап, сен артистсиң да, шайтан назанчысы, сен тозокко жүрөсүң билесиңби дегендер. Болду ушундайлар болгон да. Сен шайтан назанчысы келаткандыр, артист деп эле ушундай болду. Ушундайлар болчу да. Анан жаман жүрөктөн кыжалат боло баштадым да. Чындап эле мен кылып аткан ишим туура эмеспи деп өзүмөн өзүм күмөн болуп, жүрөктө кысылуу пайда болуп, анан кыжалат болуп отурган кече Чубак устаздын сабактары чыгып калчу телевидениеда. Анда Эхо Манас деген канал бар эмеспи, ошол жакта чыгып турчу. Анан кызыгып, анан бир күнү устазга барып сурадым. Устаз ушундай жүрөктө кыжалчылык болуп атат, кысылып атам, ушундай деп айтып атат адамдар десем, анан айтып калды, жок, чындыгында ар бир инсанга Аллах Таала бир жөндөм берет. Сен ошол жөндөмдү адал менен арамды айырмалап эле, кайсыл туура, кайсыл туура эмес деп туруп эле, анан ошол Кудай Таала берген жөндөмдү туура пайдаланып, адамзатка чөйрөгө пайда бере турган нерселерди кылсаң, анда эмнеге болбойт деди да. Бирок ошо ак менен карасын, адал менен арамды айырмалап ал деди. Дагы бир сыйра жол көргөзүп берди.
жүрөк тынчып, андан кийин демек биздин кылып аткан ишибиз негизи адам баласы өзү кааласак дагы, каалабасак дагы биз бир нерсеге себепчи болот экенбиз да. Же жаманга себепчи, же жакшыга себепчи. Мындай ортодо нейтральный адам дегендер жашоодо болбойт экен. Анткени баягы жөндөн жөрө Алла Тааланын каалоосу боюнча жалбырак асмандан жер эме бактан жерге түшпөйт дейт го. Ошондой эле адам баласы биздин жашоодогу жүрүм турумубуздагы бир нерсеге себеп болот экен. Башка адамдарга жакшы үлгүгө же болбосо жаман үлгүгө, өзгөчө азыркы мына заманбап азыркы 21-кылымда интернет өнүккөн учурда ошондой болуунун дагы мындай шарттары өтө кенен болуп калыптыр дагы. Азыр керек болсо кээ бир алымдар айтып коет, бир лайк менен бейишке түшүп, бир лайк менен тозокко кетип калышың да мүмкүн депчи. Ошон үчүн ушундай бир заманда баягы 3-дүйнөлүк согуш, бул идеологиялык, маалыматтык согушта биз азыркы учурда баардык адамдар, кичинекей балдардан баштап кемпир чалдарга чейин телефон кармап калды да. Мен кээде таң калам. Мен үйдө кичинекей балдарым бар да, 3 балам бар, анан кээде телефон алып калышат да. Колдон келишинче бербегенге аракет кылабыз, бирок телефон алып калганда минтип анан алып койсоң башталат ызычуун барычы. Анан кичинекей балдарда эле бар го деп ойлосом, кийинки күндөр мен улуу мындан өзгөчө бир 60тан терегиндеги улуу аталардан, апалардан көп байкай баштадым да, телефонго минтип жабышып калгандарынчы. Анан бул телефон деген бале негизи жашообузда азыр эми керек болсо адамдар туалетке киргенде телефон менен кирип калды да. Бул ушунчалык маалыматтык тарап аткан заманда жакшылыкта да жайылтыш оңой, жамандыкта да жайылтыш оңой экен да. Жана сиз айтып калдыңыз го, себепчи болуп калабыз дегендейчи. Ошон үчүн ушул нерсенин баардыгын түшүнүп отуруп демек биздин кылып аткан ишибиз мына Куранда аяттын маанисинде келет го, силер жакшы, эң жакшы үммөт болуп чыгардыңар, жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган депчи. Демек Кудай Таала ушул мүмкүнчүлүктү мага берип атса, таанымал болуп атса, подписчик берип, элге ушундай кадыр барк берип атса, демек ушуну туура пайдаланыш керек деп. Анан мурун кинолордо актер болуп тартылып жүргөн кезде эми мынтип айтып кой, тинтип айтып кой, анан мону айт десе эле айтасың, бирок эч кимге жакпайт да, ошол айтып аткан же аткарып аткан роль, образ жакпайт. Анан кой, көбүнчө өзүң бир ойду айтайын, өзүм бир адамдарга бир маани жеткизген бир чыгармалар чыгарайын деп, анан көбүнчө режиссура таракка өтүп, анан акыркы күндөрү мына 2017ден баштап өзүбүз кино тартып баштадык. Бул азыркы учурда 10-чу кинобуз, юбилейный фильмибиз тартылды. Ошол кинодо мына мен ошо Саламат Байкенин артынан көрман болуп көрүп жүргөн кезде, кийин биз курама команда болуп тамашада жүрүп калган кезде дагы Саламат Байкен менен сахналаш болуп дагы чыгып калдык бир нече учурларда. Анан ошондо аябай сыймыктанышым агам. Анан кийин кино тартсам ушу Саламат Байкени биз кинобузга чакырабыз деп ойлоп жүрчүкпүз. Анан Байкебиз Америкага кетип, ал жакта 10 жылдан ашык жүрүп келдиңиз окшойт э. Анан мен ичимен аябай кыжалат болчумун, кандай талант кетип калды Кыргызстандан депчи. Саламат Байке учурдан пайдаланып мен да айтып койдум, мен да ушундай эми Америкага бир канча жолу барып келдик да, анан ал жакта көрүп, биякта да көрүп, анан сиз да ал жакта экениңизди билип, ушул Азамат айткан ойда мен да ушу неге биз жаш кезде прям фанат болуп жүргөн эң бир таланттуу адам ошол жакта жүрөт, анан башка иштер менен алек болуп жүрөт депчи. Эми ал жакта творчество уланса, ал башка кеп чыгармачылык улансачы, эми ал жакта эми башка тиричилик жумуш жасайсың, башка иштерди кыласың. Бирок ошол бүт чыгармачылыгыңызды таштап ошол жака кетип калгансызда мен дагы аябай кыялат болгом. Анан убагында мен дагы жана кимди Жанат Керимбаев деген тааныйсыңар да, Тааныйбыз. Аябай таланттуу байкебиз, даже биздин кичине улураак болот. Ал Москвага кетип калганда мен дагы аябай кыжалат болгом да. Неге ошо Кыргызстанда калып, ошо Кыргызстан атагын чыгарып, ошо кыргыз кинолорго тартылып, неге ушул кыргыз КВН башында болгон жок депчи. Анан барып көрсө деген ошол ар бир адамдын өзүнүн жолу башка экен дагы. Анан жашоо негизи баардыгы өзүң каалаган, баардыгы эл каалагандай болбойт экен дагы, анан баары өзү каалагандай болбойт экен дагы. Ошону акырты ошону түшүндүм да. Ошон үчүн негизи көп эле угуп калдым элдерденчи. Ошо эми эмне кетип калдыңар, ошол биякта эле калсаңар болмок депчи. Ал кезде деген мен ошол мен ошончолук таасирим бар экен, ошончолук мен элдердин көңүлүнө бир кандайдыр бир таасир калтырганымды, же ошончолук талантым бар экенин деле билбептирмин да. Жана шамал каяка үйлөсө ошол жака дегендей эле. Ошону Эме болот экен да, Саламат аке.
адамда кызганыч бар го. Мисалы үчүн менде ошол биздин Кыргызстандын атын чыгарган биздин кыргызстандык таланттуу адамдар болсо, ошону мындай башка мамлекетке кетип калышына кызганып болгон да, менде сизге болгон. Ошо эмнеге байке Америкага кетип калды, Кыргызстанда көбүрөөк көп нерселер жаратат эле деген ошо кызганыч болгон да. Сизди мен Америкага кызгангам. Анан буюрса мына келдиңиз, эми сиздин барып келгениңиз дагы бул Алла тааланын каалоосу, мында да жакшылык бар, көп нерсени көрүп келдиңиз, үйрөнүп келдиңиз, көп тажрыйба топтоп келдиңиз дегендейчи. Эми ал жакта аябай Америкада мындай дүйнөдөгү көп бир тажрыйбанын баары, көп таланттын баары топтолгон жер го. Анан сизди ошондой сезип атам мен. Кудай буйрса Кыргызстанда дагы көп кыла турган иштериңиз бар. Анан биринчи ошо биздин юбилейдик 10 фильм тартканда ошо Саламат байкенин башкы ролу деп сценарий ой келгенде эле, сценарий жазып баштаганда эле байкени баш каарман деп элестеткенбиз да. Кино тартылды, буюрса чыкканда көрөсүздөр, мына 4 декабрда чыгабыз деген Кудай буюрса ой максаттарыбыз бар, ишке ашып калсын. Саламат байкен ошол жакта бир жакшы образ жаратты. Азыркы учурда мындай Кыргызстанда өтө актуалдуу темалардын бири десек болот. Анан ошо эң негизги адам акысы жөнүндө фильм да. Ал кинодо биздин тарткан фильмде мындай юмор дагы бар, тамаша дагы бар. Ошол эле учурда мындай оор басыруктуу сонун темалар дагы, анан драмасы да бар да. Кудай буйрса байкебиздин аткарып бергени, ошол импровизациясы, эң негизгиси подача деп коет эмес беле, ошо байке өзүнүн жан дүйнөсүнө киргизип чыгарып бергени мага ошо аябай жакты да. Кудай буйрса фильм өзүбүзгө жакты, элге да жагат деген ойдобуз. Анан Саламат байкенин дагы көп деле Кыргызстанга Америкадан келгенден бери канча киного тартылдыңыз? Бир 4 жакты киного эпизодко тартылдым да, анан ушул кино менен 3 кинодо башкы ролду ойнодум. Башкы ролду буюрса. Ошо буюрса Саламат байкени көрөсүздөр. Саламат байке дагы бир топ мындай жана сиз өзүңүз тамашалап айтып калып атсызбы? Бир тойдо той алып баратсам жанында тура күлкүм келип кетти, эстеп кетипчи. Бизге да айтып бербейсиз, биз да күлөлү. Той алып барып атсам жанында эмеге тоско чакырдым да, элдерди тоско чакырып, анан биякта мындай топтолуп калышат го сахнадачы, тос сүйлөп аткандарчы. Анан ошол жерде тургандардын эң четкисинде бир аябай серьезный бир байке турат да. Анан мынтип мени карап туруп, байке карып калыптырсың дейт го. Менчи ушундай негизи биздин өзүбүз эми кыргыз элинин ушундай бетке айткан эмеси жакшы нерсеси бар го, мындай карып калыптырсың байке деп элечи. Көрсө менден кичүү экен. Негизи сиз 85 деп атпайсызбы, бирок жаш көрүнөсүз да. Мындай балким бул жакта студиядалар кошуласыздарбы? Кошуласыздар, кошулабыз деп атышат. Кошулбасаңар койгула. Жаш көрүнөсүз, негизи аябай жакшы сакталгансыз. Анан айтайын дегеним, Саламат байкебиз мурун сахнада жүргөндө өтө шайыр образда жүрчү да. Анан эмнегедир ошо өтө токтолуп серьезный болуп кеткендей сезилдиңиз да. Бирок сиз эле эмес, мен өзүм кийинки күндөр көп күлө албай калдым. Анткени чындап эле ошо Паймасылашандар айткан бир сөзү бар го. Чындап эле көп инсан, эгер инсандар мен билгенде анда азыраак күлүп, көбүрөөк ыйлап калмак дегендей, балким ошол биздин жашообузда көп нерселер олуттуу темаларды түшүнгөндөн кийин мындай чындап эле көп күлө албай калат экенсиң. Анткени мен өзүм бул баягы адамдын жаш курагына да байланыштуу болот окшойт. Жаштык кезде башта шамалай да эле күнүмдүк жашооң көрктүү болсо эле ошого ыраазы болуп жүрө бересиң го. Бирок үй бүлөлүү болуп, бала чакалуу болуп, мурда биздин аталарыбыз саясатты сүйлөп атканда кызыкчу да эмес элем, бирок азыр эле подкасттар, саясий подкасттарды угуп эле мамлекеттин келечеги кандай болот деген нерсе көп ойлондурган сайын, анан динибиздин, үммөттүн келечеги да көп ойлондурган сайын өзгөчө азыркы акыркы бул Газада болгон окуялар, мына жакында эле Суданда болгон окуялар чыгып атат. Ушундай нерселер жүрөктү оорутат экен дагы, анан күлө албай да калат экенсиң да. Анан баягы жашоо турмуш ошого алып келет экен да. Чоңойгон сайын мурдакы көзгө көрүнгөн нерселердин баары такыр башкача көрүнө баштайт экен. Анан ошо Саламат байке да ошо Американы көрүп келди, анан токтолду, мен да токтолдум.
Анан ошол себептен баягы ойлойм да, Саламат Беке мындай өтө скромный болуп калды да. Анан киносу бирок аябай жакшы чагылдырды. Байкебизге роль жарашты деп ойлойм мен. Байкем кинону өзү көрүп элек. Биз баягы монтажда отуруп көрдүк да. Анан баягы жөн эле ашыкча жалжаңдай бербей, мындай калп эле элди күлдүрөт деп күлдүрө бербей, биздин фильмде мындай серьезно күлдүрүп калган моменттер бар да. Подачасы аябай жакты, буюрса элге деп эле атат, эми билбейм, көрөбүз да. Негизи актерлор өзү эл менен кошо эле ушул жанагы закрытый жабык көрсөтүүлөрдө ошол жакта биринчи жолу көрүп кинону же ага чейин эле көрүп коесуздарбы? Кээ бир актерлор көрбөй деле коюшат экен. Закрытыйга келбей эле коет экен бе? Закрытыйга келе албайм, кечирип койгула деп да коюшу мүмкүн. Анткени кээ бир жерлерден өзүнө да жакпай калган нерселер болот экен дагы. Бирок менде деле болот да. Менде деле болот. Кээ бирде өзүм тартылган кинолорду көргүм деле келбейт да. Анан көрсөм менде эле ошондой экен десе, Голливудтун көп жылдыздары деле ошондой экен. Допустим, Джонни Депп деген өзүнүн 80% киносун көрбөптүр. Ал мен тартылып бүттүмбү, болду, акчамды алдым, кечирип коюм, болду, кеттим деп элечи. Ушундай экен. Көп актерлор өздөрүнүн экрандан көрө алышпайт, үндөрүн уга алышпайт. Сенде деле ошондой болобу? Ооба, өзүңдүн үнүңдү өзүң укканда башкача Башкача болуп кетесиң да, ошондой бар экен. Ошон үчүн анда туура түшүнүш керек экен. Нурсултан Досовдун үнү мындай бархатный чыгып, мындай наушник салып алып, айтып атпайбы, наушник салып алып барган жагат депчи, өзүнүн үнү угуп өзү рахат алыпчы. Бизде тескеринче. Негизинен киноиндустрия кандай даражада өнүгүп атат Кыргызстанда? Акыркы 2 жылдын ичинде кыргыз киносу өтө жакшы мындай өйдөгө динамика көрүнүп атат. Себеби дегенде кино көп тартыла баштады. Көп тартылган нерседе баягы сандан сапатка өтөт деген нерсе бар го. Канчалык атаандаштык күчтүү болсо, ошончолук сапаттуу кылганга аракет кыла баштайбыз. Негизинен кыргыз киносунун өнүгүүсүнө дагы көрүүчүлөрдүн сабымы өтө чоң. Себеби дегенде азыркы учурда Орто Азия боюнча Кыргызстандын эли кино көрүү боюнча алдыңкылардан да. Мындан баягы негизи эле кыргыз киносу өнүккөнүнө бир 3-4 эле жыл болду. Кийинки фильмдер баягы эски баягы кыргыз кереметиден кийинки баягы эгемендүүлүк алып, анан өз алдынча мамлекет болуп, анан 2000 жылдардан баштап тартылган фильмдердин арасынан бери айтып атам да. Көрүүчүлөр ошо көбүрөөк келип, көбүрөөк көрүп колдогон сайын кыргыз киносу жылдан жылга өсүп, анан өзгөчө ошол тамаша жаатындагы күлкүлүү комедиялар көбөйүп, анан негизи эле эмне үчүн Кыргызстанда комедия көп көрүлөт десе, баягы жашоодо негатив ансы деле көп го. Анан жок деген адамдар ошо киного кирип маанайды көтөрүп чыгылчу да, анан комедияга көбүрөөк кирет экен. Бирок адамдардын жашоо шарты оңолуп, бир топ баягы мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы байланыштуу. Эми бизге баягы комедиядан тышкары дагы олуттук кинолор, драмалар жетишпей атаптыр да. Себеби дегенде биз баягы 2022-жылы разбойду тартканда жалаң комедия тартып келет, анан жанрды дароо өзгөртүп, криминалдык драма өткөндө көпчүлүгү бизге айткан, эми комедия болбосо өтпөйт элге депчи. Биз ошондо тобокелге барып кино чыгардык, аябай жакшы болду. Андан кийин спорттук драмалардын ичинен мисалы үчүн биз Күрөш деген кино тартканбыз. Дүйнө жүзүндө негизи спорттук драмалар өзүн көп актабайт экен да. Бул мотивация бере турган, дух бере турган фильмдер өтө эле көп касса жаратпайт экен. Бирок биз да ойлогонбуз, бирок бизде эки ача ой бар болчу. Мындай айтканда, тобокелге баратканда 50% болот, 50% болбой калышы мүмкүн дагы деген риск бар болчу да тобокелчиликке. Бирок ошого биз тобокелге барып, Аллах Таалага таянып эле чыгарабыз деп туруп чыгардык. Өтө жакшы кирди элге, эл жакшы кабыл алды. Өзгөчө жаш балдарды алып келип киного киришти. Себеби дегенде биз азыркы учурда күрөш өтө популярдуу болуп аткан спорттун бири. Ошо Жоламан, Акжолдор окшогон таланттуу биздин Кыргызстан спортчулары, мисалы үчүн улуу жол баштап берген, мисалы үчүн Канат Бегалиев агаларыбызга окшогон спортторду көргөзүп, анын ичинде биз ойлойбуз көп учурда адамдар сырткы эле көрүнүштү көрөт экен да, мисалы үчүн күрөштө Жоламан, Акжолдор барып дүйнөнү дүңгүрөтүп олимпиаданы жеңип келип атса, мисалы үчүн баягы дүйнөлүк чемпионаттарда жеңиштер алып келип атса, анан балдар ойлойт экен, күчкө салып эле барып алып келсең болот экен депчи. Бирок чындыгында спортто кара күчтөн тышкары биринчиден ошо акыл, анан эң негизги адамдын ички руху экен да. Канчалык духуң күчтүү, таза болсо,
акылың тунук болсо, анан ошол эле учурда күч айкелсе, мына айкалыш болуп, мына машоо бир келсе, анан ошондо адам көп ийгиликтерге жетет экен дагы. Анан чындап эле спорттун артына ийгиликке жетиш өтө кыйын экен да. Эми албетте азыркы бу эрежесиз мушташтар булар кичине форматы башка, күрөштүкү дагы башка да, олимпийский вид спорта деп коет эмеспи. Анан ошол себептен ошол кинону чагылдыралы дедик. Себеби дегенде бизде көп мектеп окуучулардан биз сурамжылоо жүргүзгөндө көп эле ошо мисалы үчүн биз кичинекей кезде билесизби, ким болосуң десе космонавт болом, доктор болом, милиция болом деп айтчу эле. Азыр ким болосуң десе спортсмен болом дейт экен. Анан блогер болом дейт экен да. Анан мугалим болом, бир кесиптин ээси болом дегендер өтө аз экен мектеп окуучуларынан, тилекке каршы. Анан азыр эми актерлор, блогерлердин заманы болуп атканга байланыштуу бирок көп болуп атат, бирок сапат жагынан бир аз тилекке каршы дагы көбүрөөк иштеш керек. Анан биз ушул кинонун таасири өтө чоң негизичи. Бул жана дүйнөлүк согуш, 3-чү дүйнөлүк согуш, маалыматтык идеологиялык согуш дегенде идеология өзгөчө кино, сериалдар аркылуу билинбеген менен эффект 25 кадра деп коет эмеспи эле. Билинбеген менен мындай урукту укмуш себеткен дагы дароо натыйжа бербесе дагы бирок бир топ убакыттан кийин өтө чоң эффект берет экен да. Бул мисалы үчүн Россияда жанагы бригада деген сериал чыкканы жылдары криминал 50% чейин көтөрүлүптүр. 4кө бөлүнүп алып, бирөө Саша, бирөө Белый космос болуп, Пчелы болуп, тоногондор, каракчылыктар, укмуш көбөйүп кетиптир да. Ошол эле учурда Россияда мисалы үчүн жаштар аскерге баргандан качып калган учурда кантип жаштарды кызыктырабыз деп аткан учурда жана Кадеты деген сериалда, Спецназы деген сериалдар чыккан жылдары адам өз эрки менен жаштар барып, биз аскер кызмат өтөйбүз дегендер көбөйүптүр да. Ошондой эле дүйнөлүк практикада мисалы үчүн жанагы ошондой эле мисалы үчүн бир Американын Netflix'тин бир сериал чыкса эле, бир атын айтпай эле коеюн, кирип көрүп алышпасын деп. Ошол сериалда наркотик жөнүндө, ошол сериал чыкканда Америкада ошо сиз айткандай синтетический наркотик аябай катуу өнүгүптүр да. Демек, кинонун таасири бар. Түркияда түрк бир туугандардын сериалдары менен мисалы үчүн дүйнөнү, маданиятты таанытып аткан, мисалы үчүн ошол эле Эртү куруу сериалдары, же болбосо Султан Сулайман. Биз Түркияга барып калганда айтып калды, Стамбулда Султан Сулайман сериалы чыкканга чейин жана Султан Сулаймандын жанагы хан сарайында, Стамбулдун өзүндөгү хан сарайында адамдар, туристтер аз эле болчу экен. Сериал чыккандан эле быкы-шыкы дейт, батпайт, очередь, кезекке туруп калышат дейт. Демек, медианын таасири өтө күч да. Анан кино аркылуу адамдар байкабай эле, музыка аркылуу, клиптер аркылуу, мына азыркы болуп аткан бул подкаст эле, акы убакытта аябай көп подкаст көрө баштадык. Мунун таасири өтө чоң экен. Анан биз ошол кино аркылуу таасир берели да, анан ошол күрөштү тартканбыз. Андан кийин юбилейлик темада биз Каражан деп кино тартканбыз, аябай хит болду эл ичинде. Өзгөчө биздин Кыргызстанда баягы сепарация темасында маминки сыночтор көбөйүп кетпеди. Өзгөчө апалар балдарын кендигин кеспей, өткөндө эле сиздердин подкасттан угуп аткам. Назире Айтбекова эжекебиз айтып калды, баягы балдарын өзүнүн күйөөсүнө көрүп алат дегендейчи. Ошондой таасир көп болгон үчүн ажырашуу да азыр 50% чыкты деп атат да Кыргызстанда. Ушундай темалардын баарын көрүп отуруп биз юбилейлик темада, жаштардын спортко болгон кызыгуу темасында, анан азыркы учурда эң акыркы фильмибиз мына күрөш дагы аябай жакшы эффект болду. Разбой дагы милиция кызматкерлеринин жумушу боюнча жакшы эффект болгон. Анан Каражандагы юбилейлик жашоодогу өзгөчө улумунун сүйүүсү жөнүндө болгон да. Аябай жакшы кирди. Анан мунусунда биз 10-чу юбилейный фильм эмне кылабыз деп отуруп, анан бизди былтыр кышында биздин ички иштер министрлигине чакырган. Азыр алдамчылык, мошенничество аябай көп болуп атат. Ошол боюнча элге кайрылып жардам берип койгула деп. Себеби дегенде телефондон, WhatsApp аркылуу, жагандай ар кандай каналдар аркылуу, Instagram аркылуу адамдар шылуумдук, жагандай алдамчылык көбөйдү. Ошону элге жайылтып бергиле деп, азыр мына искусственный интеллектте көбөйүп жеке менин видеолорумда жүрөт, маяка акча которула дегенчи. Ошондой шылуумдар көбөйгөндүктөн анан адам акысы жөнүндө кино тарталы деп. Анан ошол Саламат Бакеевичти ошол мошенниктердин образында адам кандай болот, кийин кандай трансформация болот дегенде. Саламат Байке ал кинодо мошенник, Башында ошондой болот. Башында мошенник. Ошол кинодо. Баса айтып жашоодо эмес деп. Ошол жакшы белгилеп. Ошол кинодо. Бир момент. Сен ошондо кыргыз киносунун деңгээли кандай деген суроого ушунча нерсени
дагы айтып келдиң деп атам. Баягы эмнеден келип чыгып атат, кечиресиздер, мындай монт ой толуп кетип атпайбызбы? Кыргыз киносунда көп тартылып, бизде атаандаштык көбөйгөн сайын биз кой бул студияга караганда сапаттуураак тарталы, маңыздуураак тарталы, акчаны көбүрөөк сарптайлы, көбүрөөк профессионал актерлорду чакыралы деп отуруп, эми бардык эле студиялар бири-бирине карап ушундай атаандаштык болот. Албетте жаман көрүп, мындай бут тозу жок, бирок жакшылыктын үстүнө атаандашуу бар да. Жакшылыкта жарышуу. Жакшылыкта жарышуу. Ошол себептен биз атаандашып отуруп өсүп атабыз. Себеби дегенде монополия болгон жерде өсүү болбойт. Ошон үчүн кино канчалык көп тартылса, ошончолук өсүү болот, өнүгүү болот. Тилекке каршы бизде азыркы учурда актерлордун саны өтө аз экен Кыргызстанда. Ошол Бизде көп кинолордо мындай окшош деп кайталанма. айтылат го. Эми бул көрүүчүлөр айта берет, кечке эле ушул актерди тарта бересиңерби депчи. Мисалы үчүн Аскат Сулайманов байкебизди айтабыз да. Аскат байке өзүнүн жаш курагында ушу комедия жагынан дагы, драма жагынан дагы мындай мыкты аткарган байкелердин бири. Анан улуу мундарда ушул адамдын саны аз экен да. Баягы талантына тиешеси жок, биякта көбүнчө саны аз. Образга кээде тарта келгенде сырткы келбетинен, жүрүм турумунан баштап аткаргандан чейин төп келиш керек да кээде образга. Ошого байланыштуу Аскат байкенин тең туштарынын арасында ошол Аскат байке көбүрөөк элге ылайыктуураак, жарашыктуу болуп кетип атат да. Ошон үчүн көбү ошондой тартылып атат. Мындай негизи Аскат байкен жаш курагында көп дагы актерлор башка кинолордо жакшы ролдорду жаратып атат, бирок именно комедия жагынан Аскат байке азыркыда алдыда болуп атат. Эгерде бизде Аскат байкебиздей болгон актерлор бизде баягы элдин санына да жарашып атканда 7 миллион калктын ичинде, анан Казакстандын 20 миллион калктын ичинде салыштыра келгенде, Казакстандан бизде актерлордун 5 эсе саны көбүрөөк да. Бир эле жагында ар түр жанрда, ар түр мындайча айтканда жаш куракта. Бизде азыр мисалы үчүн жаш кыз актриса же жаш бала актер же спортивный телосложение актер же болбосо комедийный актер дегенде эле бизде актерлордун саны чектелип калат, анткени болгон актерлордун арасынан да. Анан ошон үчүн негизи биз ошол актерлорду өстүрүүдө мына акыркы убакта мына былтыркы жылы Россиядан ГИКтен канча бир 50ге жакын студент бүтүп келди дейт. Жакшы ошо актерлук тармактанчы. Алардын көбү азыр Ош драма театрында актер болуп ошол жака кетти деп атат. Ошондой бизде чет өлкө окууларга көбүрөөк жөнөтүп, көбүрөөк курстарды ачып, кичинекей балдардын арасынан курстарды ачып, ошо актерлордун санын көбөйтүш керек экенбиз да. Биз кино тармактан эмнени түшүндүрдүк? Биз Кыргызстанда өзүбүз жакшы сапаттуу кинолорду тартып, чет өлкөгө кинону экспорт кылсак болот экен. Биздин кинонун экспорттун мааниси өтө чоң болот экен. Себеби дегенде, муну биз Кореянын негизинде көрдүк. Кореяда 2000 жылдары кино өтө мындай сапаты мындай өтө күчтүү эмес болчу экен да, мындай айтканда ылдыйраак болчу экен. Анан ошол жылдары Парк юрского периода деп Голливуддун киносу чыгат, жана динозаврлар жөнүндө. Дүйнө жүзүнөн 1 миллиардка жакын акча чогултат да, сборч. Анан Кореянын өкмөтү ойлонот. Өздөрү чогулат да, айтат да, мына карагылачы, дүйнө жүзүнөн бир кино, кичинекей эле бир киностудияда 1 миллиардка жакын акча чогултуп кетти. Эмне плюстары болот? Биринчиден акча чогултуп атат, экинчиден Американын маданиятын дүйнө жүзүнө жайылтып атат. Пайдасы да болуп атат, таанытып атат, укмуш тараптары көп экен. Келе бизде ошентели деп, анан алар жана чоң компаниялар, мисалы үчүн салыштырмалуу Hyundai же болбосо Samsung дегендер канча корпорацияда көп адамдар иштейт, анан канча товар экспорт кылат. Салыштырмалуу ошондой эле эффективдүү кино тармак берип атат да. Анан ошол компаниялар чоң миллиондогон акчаларды маданиятка салып, кино индустрияга салып, Корея азыр дүйнө жүзүндө топ 5 мамлекетке кирет да кино боюнча, күчтүүлүгү боюнча. Мисалы үчүн Кореядагы жана K-pop ырчылар бар го, BTS деген. Ошолордун бир жылдык акчасы, обороту 4 миллиард 700 миллион доллар экен да. Бир эле ырчы группа 4 миллиард 700 миллион доллар дүйнө жүзүнөн оборот кылат экен. Анан Кореяда K-pop академиянын өзүнчө K-popтун маданият министрлигинде өзүнчө бөлүмү бар экен. Демек, булар корейский фильмдер менен дүйнө өзүнүн тарыхын таанытып атат, өзүнүн маданиятын таанытып атат, анан дүйнө жүзүнөн акчаны алып чогулуп кетип атат да. Демек, биз дагы ошондой эле биз разбой деген кинобузду Казакстанга, Өзбекстанга, Россияга чыгарганда ошо түшүндүк. Бир флешка менен мисалы товар алып барыш үчүн тонналап, вагондоп, таможня кылып кыйналасың, а биз кинону экспорт кылганда флешка менен барабыз, дагы кинобузду коебуз, азыр керек болсо облакадан жөнөтүп койсо болот э. Сырт башка мамлекеттерден акчаны алып келип Кыргызстандын ичиндеги казынага киргизебиз. Анан тышкары чет мамлекеттерге Кыргызстандын маданиятын таанытабыз.
тарыхын таанытабыз, элибизди таанытабыз дегенде көп учурда биз баягы чет өлкөгө чыкканда Саламатбек эде билет го, көп жерде Кыргызстан десең билбейт. Бир убакта мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов атабыздын убагында мисалы үчүн чыгармалар аркылуу, кинолор аркылуу, Чокморов атабыздын убагында дегендей таанышчу экен. Кандайдыр бир деңгээлде Кыргызстандачы, бирок ошондо да биз баягы Союздун убагынын курамында болчукпуз да. Азыр эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстанды тааныта турган деле жактарыбыз азыраак экен тилекке каршы. Казакстанды көп тааныйт экен, жок дегенде территориясы менен тааныйт экен да. Where you from? Кыргызстан десең, Казакстан дей берет да. Демек биз ошо маданиятты экспорттоо аркылуу биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз бай, дүйнө жүзүнө чоң таасир бере алабыз деген ойдобуз. Тейтак кетип калдым окшойт э. Күрөш тасмасына актерлорду эметип окуп келди деп атпайсыңбы? Азыр Ош драма театрында эме иштеп атат деп. Ошо актерлорду гана эмес, кинонун ичиндеги башка дагы эмелерди, кесиптерди дагы өнүктүрсөк, ошондой жакшы, допустим, бизде эмелер световик, гример, оператор дегендейлер аябай жетишпейт. Сценарист азыркы учурда өтө жетишпейт да биздечи, ошол маселелер бар. бир маселе, мисалы үчүн күрөш тасмасында Кыргызстандан чыккан жакшы бир балбан ушул чет өлкөнүн сунушу менен ошол жакты таанытат туурабы? Мына жакында дагы ушул күрөшчү балдарыбыз да айтып калды, ушул кино тасманын аналогу да мындайча айтканда биздин агайларыбыз, тренерлерибизди башка мамлекетке алып кетип, башка мамлекеттин сборныйын тренери болуп, андан кийин турнирде жолугуп калышыптыр да мындайча айтканда. Мисалы үчүн биздин Азат агай, жаңылыш болсом, Египетке ушундай башка жака кетип, курама командасынын тренери болупчу. Андан кийин чемпионатта жолугуп калышып атпайбы биздин балдарды. Анан ал кишилер эми биздин балдар дагы грек-рим күрөшүнөн өстүргөн да. Анан плюс минустарын билет, күчтүү алсыз жактарын билет дегендейчи. Ушундай бир карама каршы моменттер дагы. Бул баягы биз ошол кинонун ичинде биз мындай кыламыз да, кинодо жашообуз күрөш, анан эң негизгиси күрөштө өзүң менен болгон күрөштө жеңишиң керек деген маанини бергенбиз да кинодо. Анан чындап эле ошол кинодо биз бир башка бир мамлекеттин атуулун жеңдирип койсок, балким ошол мамлекет көрүп капа болуп калбасын деген сыяктуу ойлорубуз болду. Анан экинчиден кыргызды кыргыз жеңсе ким таарынмак эле? Кыргызды кыргыз жеңсе өзүн, демек өзүн өзү жеңи деген түшүндүрүк болот. Эч кимде да капа болбойсуң. Ошол ичиде өзүбүздүн мындай ички дүйнөбүздөгү күрөштүн жеңишин көргөзгөнгө символика кылып тарттык. Баягы Кыргыздын балбаны чет өлкөгө кетип калып, анан кийин курама команданын негизинде келип, анан эки кыргыз күрөшөт дагы чемпионат, бирок жеңишти бул жактагы калып калган кыргыз жеңет да. Анан сиз айткандай, негизи чындап эле биздин ошол чемпиондорубузга Кудай таалам ыраазы болсун. Алар ошо мекенди таштап кетип калбай, канчалык кыйын болбосун ошол мекендин атын камчысын чаап жүрөт да. Себеби дегенде башка мамлекеттерде ошол жоламан ак жолго кошкон жигиттерди миллион деген акчалар менен кызыктырып тартып алса болот. Бирок негизи ошол биздин өнөр ээлери, ошо балбандарыбыз мекенди сүйгөн үчүн кичинекей мамлекет болсок дагы өзүбүздүн мамлекетке кызмат кылалы деп ошонун негизинде анан мамлекеттин желегин желбиретип жүрөт да. Бул дагы ошо кандайдыр бир деңгээлде азыр Кыргызстанды мисалы үчүн жана дүйнөлүк рейтингке караганда ошо күрөштөн биздикилер алдыда турган да. Биздин балдарчы номер 1-де турушкан мисалы үчүн. Ошондо таанышат экен. Баары тааныбаса да, жок дегенде күрөш дүйнөсү, спорт дүйнөсү Кыргызстан ушул рейтингде алдыда турат деп. Кыргызстан деген мамлекет бар экен, кичинекей экен деп анан бизге мурун баягы сборлорго биздикилер чет өлкөгө чыкса, чет өлкөдөн Кыргызстанга келип аткан учурлар болуптур да. Атайын Кыргыздын күрөшүн көрөлүчү, кандай бул депчи. Булар кайсы жакта ушундай тренировка кылышат деп. Демек ушул маданият аркылуу, өзгөчө кино чыгаруулар аркылуу мына азыр Кудай буйрса жакында ойлоп атабыз, ушул күрөш деген кинобузду интернетке чыгаралы депчи. Себеби дегенде эл көрсүн. Муну бир нече себептерге байланыштуу чыгара албайттык. Анткени биз орус тилине которуп чет өлкөгө прокатка чыгарабыз деген биздин маданият министрлиги кинобузду көрүп жактырып келе, биз кинону орусча которгонго жардам берели деп атайын Москвадан дубляж кылып орусчага котордук. Эми англисчеге да субтитрлер даярдап койдук. Көп мамлекеттерге кызык болуп атат дегендей айтып атат. Анан ошо чыгып калса, ошо биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, элибиздин духун таанытканга бир чоң мүмкүнчүлүк болот эле да. Азыркы кино адам акысы жөнүндө турабы? Ооба. Карыз деген адам акысы жөнүндө. Дин устасы негизинен динибизде адам акысы тууралуу канчалык маанилүү, адамдын акысы кандай бир орунда, адам акысын төлөбөй дүйнөдөн өтүп кетсе, ал адамдын абалы кандай болушу мүмкүн?
Өтө жакшы суроо. Себеби чындыгында айтканда ошол адамдын акысы биздин динибизде өтө жогорку деңгээлге коюлган. Себеби биз билебиз негизи динибизде мамиле эки мындай жактан бөлүнөт да. Биринчи түрү бул ошол Аллах менен болгон мамилеси. Мен пендемин, Аллахым бар. Ошол экөөбүздүн арасында мамиле бар. Мисалы үчүн мен эгер бир мындай себеби менен намазды окубай калсам, эти менен уктап калдым дейм да. Тургандан кийин мындай кайра намазды окуп, казасын окусам, мындай Аллахтын алдында кечирим сурап койсом, Аллах субхана тааля ошол мындай кемчиликтерди, күнөөлөрдү аябай тез кечирет. А бирок эгер мен башка бир адамдын мисалы үчүн акысына кире турган болсом, Аллах субхана тааля эмне дейт? Мен сени кечирбейм дейт, ошол киши сени кечирмейинче. Ошондуктан эгер биз мисалы үчүн башка бир адамдын акысына кире турган болсок, биз сөзсүз ошол кишинин барып мындай кечирим сурап, акысын төлөп, бул жашоодо эгер ошол акысын албасаң дейт, наркы дүйнөгө барганда ошол киши дейт сенин соопторду алат дейт да. Сооп менен төлөсүн дейт да. Ошондуктан бул өтө көйгөйлүү маселеси. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын арасында отурганда ушундай сурайт да. Банкрот деген, муфлис деген, банкрот деген ким билесиңерби депчи. Анан сахабалар айтат, ошол соодада проблема болгон, тиги ар түрдүү ойлорду айтып, жок дейт, чыныгы ошол банкрот бул эмне дейт? Кыямат күнү дейт, намазы менен келет, орозосу менен келет, садакасы менен келет, зекети менен келет дейт да. Бирок бир адамдын мисалы үчүн бир нерсени алып койгон, ушак айтып койгон, көп адам акысына кирген. Көп адамдын акысына кирип туруп, анан ошол адамдар келип туруп дейт, ошол кишиден өзүнүн акысын сурап баштайт дейт да. А бирок наркы дүйнөдө биздин эң мындай инвестиция боло турган нерсе бул биздин ошол сооп иштер, сооп амалдары дейт да. Анан бир киши келет дейт, бир соопту алат, экинчи келет кайра соопту алат дейт. Анан ошол кишиден дейт, кишилер көп болсо, акысына кире турган кишилер көп болсо дейт, сооптор калбай калат дейт да. Анан сооптор калбай калганда дейт, бирок тиги дагы эле эмеде адамдар турат да, адамдар акысын бар. күтүп отурушат. Акысын күтүп, анан ошол адамдар эмне дейт, өздөрүнүн күнөөлөрдү ошол кишиге берип баштайт да. Ошол чыныгы муфлис дейт, чыныгы банкрот ошол киши дейт да. Ошон үчүн адам акысы бул өтө чоң маселеси. Себеби мисалы үчүн биз жөнөкөй адам болсок, балким ошол бир кишини, бир эки кишини капа кылышы мүмкүн да. А бирок сен бир чоң фирманын мисалы үчүн директор болсоң, же ошол мамлекеттин үстүндө президент боло турган болсоң, эгер ошол адамдардын акысына кирип туруп, ошол бир бюджеттен бир нерсени жеп койгон болсоң, же мындай туура эмес ишти кылып койгон болсоң, же жерди сатып алган, башкаларга саткан болсо, сен ошол өлкөдө, мамлекетте канча киши жашай турган болсо, ошол бардык кишилердин акысына кире турган болсун да. Миллион кишилер кыямат күнү келип өздөрүнүн акысы сенден сурап калышы мүмкүн да. Өтө этият болушубуз керек. Ошол боюнча бир кыстырма айтып кетсек болобу? Бул кинобузду тартыштын себеби да ушул маселе келип такалды да. Себебинде баягы пандемия болгон учурда мындай болуп калды. Бир агабыздан мен $800 карыз калгам. Анан ошону топтоп берейин деп аткан учурда пандемия башталып калды. Анан берсем ачка каласың жана пандемиядачы. Продукт баягы бойкот болуп эме деп койду жагандай. Баягы өзүнчө изоляцияга жатып калган учурда, локдаунга жатып калган учурда акча керек болду да, продукт алганга, үй бүлөнү бакканга. Анан ошону $8 бербей, бүткөндөн кийин берейин, пандемияда баары эле чүнөт болуп, ошо менен калып кетти. Анан ошондой биринчилерден болуп, баягы өлүм деген мурун аяш аталарга, кошуналарга, улуу мунарга келип отурса, биздин классташыбызга келип жетти ажалчы. Анан ошо классташыбыздын жаназасында турганда ошол сөз айтты, баягы аласа бересе, аласасы болсо менден алгыла деген учур келгенде, ошол кимдин карызы болгон болсо, кыяматта ошол Алла Тааланын астында жаназа намазы кабыл болбой калышы коркунучу бар дегендиктен мен дароо ошол карызым эске түшүп кетти да, жана $8. Эгерде мен ошо пандемиянын ичинде ошо
вирус негизинде балким мен да өтүп кете турган болсом, мен карызым кандай болот, акыбалым кандай болот, кабырымда жашоо кандай болот деген ой тарс деп туруп ушундай бир жүрөккө катуу тийди. Баягы жакын досумду жоготкондо бир башка удар, андан тышкары ошол карыз маселеси, кабырдын жанында тургандагы маселе дагы жүрөккө ушундай катуу тийди дагы. Анан келдим дагы. Ошол учурда билесиздерби, биз баягы Элим Барсың менен продукт таратып жүргөн учур болчу да. Анан биз баягы волонтер болуп жүргөн кезде көп кыйналып аткан үй бүлөлөрдү көрдүк да. Баягы үйдө эчтеке жок, пандемияда жатып калды, жумуш жок. Кээ бирлерин квартирадан чыгарып аткан учурлар болот да. Ошондой учурда кыйналып аткан учурларда акыбалды көргөндө жүрөгүм ооруду да. Анан мен тиги байкеге чалдым, бизнесмен байке болчу. Байке ал катуу бизнесмен эле да. Байке сизден баягы акча албадым эле карыз. Сиздин эми акчаңыз бар, жетишет, байсыз дедим да. Ошентип эле прямой эле айттым да. Түз элечи, байсыз. Анан азыр ушинтип биз адамдарды көрүп атабыз, өтө оор акыбалда экен. Мен деле топтоп койгондо ушу $8 карызым бар болчу, сизге берейин деп аткан. Ошол карызыңызды, сизге боло турган карызды мен сиздин атыңыздан садака кылып берип салайынчы дедим да. Десем, тиги байке айтты, мен алты карызды унутуп коюптурмун, рас болду эстеткенге, бирок чындап эле Алла ыраазы болсун, берип сал экөөбүздүн атыбыздан деди. Анан ошондо келип мен Нурсултанга келип бергем да. Эсиңиздеби? Эсте жок. $8 $8. Ошол байкенин атынан бергенбиз да. Ошол байкенин атынан. Ошондо ошол карыздан кутулуш керек болгон да эртерээк. Анан ошо байкеге айтканда байке ыраазы болуп айтты, давай экөөбүздүн атыбыздан бер деп, анан ошондой ниет менен бердик. Бул эми баягы чында кээ бир учурда сооптор айтып койгон өзү жакшы эмес. Сооптор жоюлуп кетет, жоюлуп кетет дейт эмеспи, бирок баягы карыз канчалык маанилүү экенин айткым келип атат да элге. Балким ушул да бирөөнө пайда болуп калсын деген ойдо да, ниетте. Анан ошо менен билбейм эмнегедир баягы акча жок калды, бирок курсак ток, баягы рызкы келип атты, кандайдыр бир жайдан келип атты. Ушул пандемия бүтүп, өзүнүн уузга түшүп, жумуш башталганга чейин ушул ачка калган жокпуз, Кудайга шүгүр, бирок карыздан кутулдум да. Эмнеге муну? Кинодо биз көп адамдар мындай болот, капыстан карыз алып бере албай калганчы, бирок азыркы учурда мошенниктер көп эле алдап эле адам акысына кирип атат. Ошол адам акысына кирүү деген, ушул биздин Карыз деген кинобузду көрүп, адам кой чындап эле эртең мен акыбалым кандай болот, Кудайдын астына барганда, сиз айткандай адамдар келип эртең кыямат күнү менен бүт болгон топтогон, бул дүйнөдө баягы карыз дүйнөлүк байлыгың бар экен, тиги дүйнөдө болгон валютаң соо экен да. Ошонун баарын алып кетип банкрот болбосун деген ниеттен. Анан жок дегенде бир адам көрүп таасир, мисалы үчүн мен мага кандай жана жаназада турган жүрөгкө катуу карызга кутулганга себеп болсо, ушул кинодагы жок дегенде 100 000 адам көрүп, бир 1000 адамы же 100 адам же бир адамы ошол карыздан кутулуп, адам акысын түшүнүп калса деген ниетте тарттык да. Анан карыз деп койгонубуздагы адам менен Аллах Тааланын ортосунда карыз бар. Биздин Аллах Тааланын астында кыла турган карызыбыз бар, парызыбыз бар дегендей да. Ата эненин астында балдардын карызы бар. Анан адамдардын жеке мамиледе карызы бар дегендей, анан ошо карыз деп атты койдук да. Анан Саламат байке, сизге кино кандай жеке жашооңузга таасир берди? Ошол мен учурдан пайдаланып бир ушундай бир мен бир кыжалат кылган бир нерсем бар эле. Ошо сен айтып кеттиң азыр, четин баштап кеттиң. Мен кантип баштайын деп аттым элем ошо сен. Ошо мен дагы бир эки адамга бир карызым бар эле да. Азыр дагы барбы? Убагында карыз алгам. Анан ошол мына берем, ана берем деп жүрөм дагы элечи. Чалбайлы сиз байсыз деп Нурсултанга өткөрүп берели. Жок, алар бай эмес, бирок аябай жакшы адамдар да. Аябай жакшы адамдар, аябай түшүнүктүү адамдар. Жан дүйнөсү бай адамдар. Түшүнүп эле унчукпай эле келатышат. Мен ошого аябай ыраазычылык билдирип, Алла ыраазы болсун, ошол адамдарга убагында аябай жакшы жардам беришти. Анан Кудай кааласа мына жакында ошол карыздарыбыздан кутулабыз деген жакшы ниеттебиз биз. Саламат байке, бир момент. Ошол кинону көрүп алып, байкуш бул өзү жөнүндө кино тарткан турбай деген сөзгө калбай мен дагы ошону сразу айта кетейин деп атам да. Байке, бир момент, эгерде адам жөн бергенге салыштырмалуу, мисалы үчүн, садака кылган карыз берүүнүн соогу жогорураак экен. Ошол жөнүндө суроо берейин дедим эле устаз сизге. Ошол негизи карыз берген адам карыз берип туруп, ошол карызды күтүп аткан ар бир күнүң сооп бергендей деген туурабы? Бул хадиси бар, пайгамбарыбыздын хадиси бар. Чындап айтканда, эгер бир адам дейт башка бирөөгө карыз бере турган болсо, анан ошол айтылган убакта эгер ал бере албай калса, бир себептер мененчи, ошол ар бир күткөн күнүнө дейт, карыздын суммасына барабар болгон соопторду ала берет деп хадис бар.
Ошол адамдар сооп алып атыптыр. Анда шашпайдыбы биздей. Сооп алып атат. Мен аркылуу. Самат байке, негизи- кино кандай таасир берди сизге? Ушул эстен чыгып кетет айтып коюнча кечиресиз. Кинодо тартып атабыз да, мечиттин ичинде тартып атабыз да. Түн атып калгандай, билесизби, эсиңиздеби? Анан ушу карыз тема, адам акысы жөнүндө болуп атат да тема. Ошол жөнүндө тартып атабыз. Ошол жөнүндө хадистерди айтып атабыз, кинонун ичинде бар да. Анан мен өзүм эстеп кеттим, кээде баягы ушак кылып, гыйбат кылып, адамдардын артынан сүйлөп койгон учурлар болот да, ошол жанагы карыз темасында жүрүп тырттеп кетти да. Анан ошол тартып аткан съемочный группанын ичинде мен бир эки адамдын акысына кирип койгон элем да. Анан ошол жөнүндө аябай жылуу сөз болуп кетти. Баарыбыз тегеректе отурабыз, мечиттин ичиндебиз, тиги команда светтер коюп, камера даярдагыча биз мындай өзүнчө баян болуп кетти да. Жанагынын ичинде баштап кеттим. Анан тиги жанында отургандан сурадым. Бир иним бар эле, ушундай кечирип кой. Сен артыңан ушундай айттым эле, акыңа кирдим эле, ошол карызыман кутулайын дедим эле десем, ал дагы ошо күтүп тур, мен да ошондой болду эле сизге депчи. Анан бир сыра тынк деп цепная реакция болуп кеткен да, билесизби? Баарыбыз бири бирибизден кечирим сурап алдык. Жакшы болду. Анан ошол дагы таасири жакшы болду да. Самат байке, кино кандай таасир берди? Ошол роль таасир бердиби же берген жокпу? Айырма болгон жокпу? Же жөн эле как актер катары аткарып койдуңузбу? Мындай изин калтырдыбы, сизге калтырган жокпу? Жок, бул жерде мындай болду. Мен негизи эле ушул бир образ, бир каарман барып өзгөрүлүп башка адам болуп кеткен бир образды ойногум келип жүрчү да, актер катарычы. Анан ошол да мүмкүнчүлүк келди. Анан бул жерде аябай мындай диний дагы ушул адамдык ошо касиеттер жөнүндө жакшы бир терең чоң көйгөй көтөрүлүп аткан бир ушул кинонун тартылышына дагы ушул катышып калганыма дагы ушу Аллахка ыраазы болуп отурам азырчы. Ушундай негизи бул сен менен болуп аткан нерселердин баары бул өйдөдөн да. Ошон үчүн ошого дагы мындай бир өзүм сүйүнүчүм бар да. Негизи сиз Америкада бир 10 жылдан ашык туруп келбедиңизби жашап? Анан ушу келип, кийин ушул кино жаатына көбүрөөк аралашып, ушул юмор, стендап түрдө ушу проекттерге аралашып, негизи ыраазысызбы мындай ошол жактан кайра көчүп келгениңизге? Азыр Айсмен ситуацияларды көрүп атат, көп окуяларды көрүп атасыз. Мисалы үчүн Америка тынч эмес да, эми чын айткандачы. Ошондон ал жактагы жашоо менен мындай кийинки интеграция, ошол жашооңуздун бир кандай айырмачылыктары бар? Негизи мен аябай ошо Аллах Таалама ар дайым ыраазычылык билдирем ошол жерге барып келгенимечи. Анткени мен Кыргызстанда жүрө бергенде ошо силер айтып атпайсыңар, ушул биякта эле жүрө берип, ушул бияктан бир көптөгөн чыгармаларды чыгарса, ошо көптөгөн эмелерге жетишкендиктерге жетишсе сонун болот эле депчи. Бирок менин оюмча, мен эгер Америкага барбаганда балким бул жерде отурбайт болчумун азыр. Балким бир кандайдыр бир жаман нерселерге кабылып, жаман убагында көп нерсени түшүнбөй, туура эмес нерселерди айтып алып, азыр интернеттин күчү менен может быть авторитетим түшүп, мындай эме бир башкача болуп калмакпы дегеним да. Ошол жерге барып, ошол өзүм менен өзүм көп сүйлөшүп, өзүмдү түшүнүп, жашоону түшүнүп, мен өзүмдүн максатымды түшүнүп келгениме абдан ыраазымын да. Бир четинен, экинчи четинен ушул биякта Кыргызстанда элдер ушул Кыргызстанда эле жашап, жакшы жашаса деле бир жашоон жашады. Ал мен болсо эки жашоону жашагандай болуп жүрөм да азырчы. Тиякта такыр башка жашоо болду менде. Мен баргандан кийин Кыргызстанды мындай такыр эле унутуп койгонго туура келди да. Ошондой болуп кетти өзүнөн өзү эле. Бардым дагы ошол тилди үйрөндүм дагы. Ошол жерде көргөн нерселеримдин баары ошолор жөнүндө, американский подкасттарды, американский актерлордун интервьюларын, ошол жерде ошолордун жашоосуна, ошолордун аябай мындай терең кириштим дагы.
ошол жерде жүргөн кыргыздарга карагандачы, анткени аяка барат дагы 10 жыл 15 жыл Америкада жүрсө дагы көргөн нерселери Кыргызстан жөнүндө, кыргыз музыкасын угат, кыргыздар менен аралашат, кыргыздар менен эле жак бияк болуп эле жүрө берет дагы, көбү даже 10 жылда жакшы англисчени үйрөнө албай да жүргөндөр болгон да. А мен болсо ошол жерге барып такыр эле ошол башка жашоого кирип, мен биякта деген ошо символика болуп калды окшойт. Мен биякта деген студент кезде эме группалаштарым Сэм деп атымды атап койушкан да. Жакада барып Сэм болуп калдыңыз? Жакада барып Сэм болдум дагы. Анан бир чети ошол американецтер менен таанышканда атым Сэм десем, өз атыңчы деп атпайбы, өз атым эле Сэм депчи аларгачы. Бияка келип Сэм болуп алган жокмун депчи. Кээбирлер ошо Олег болсо Алекс деп мындай эметип алышат депчи. Жок, ошол жактан эле Сэм болчумун. Анан бияка келип дагы ошол как раз Сэм болуп калдым депчи. Ошол анан тияктан жүрүп көп нерсени түшүнүп, анан дагы бир ыраазы болгон нерсем ошол Америкадан динди тереңирээк түшүнгөнгө, ошол Америкадан негизи ошол жерден тереңирээк түшүндүм да диндичи. Аябай мындай жүрөгүмө таасир бере тургандай кылып, намазды мындай чынында эле эмнеге окуп атам, намаз кандай таасир берип атат мага, ошол нерселердин баарын ошол Америкадан түшүндүм да. Бияктан деле студент болуп жүргөндө 3 күнгө дааватка чыгып келгем. Анан балдар менен деле чогуу барып намаз окучубуз. Бирок анчалык деле мындай эме болчу эмес да магачы, мындай таасир берчү эмес да. Бирок анан ошол жерден анан барып жана өткөндө бир подкасттан айтып калдым. Жүрүп эле негизи айтып коет турбайбы, Аллах Таалам өзүнүн жакшы көргөн эмелерин, пенделерин ошол туура жолго алып келет депчи. Кандай жолго түшпөсөң дагы акыр түбүгө барып алып келет депчи. Америкада бир жолу жүрдүм дагы, бир кезде ушундай жашоодон тажадым да. Америкада да калгым келбей калды, анан Кыргызстандага да келгим келбей калды да. Ошол орто жолдон эмне кыларымды билбей калдым дагы. Анан айттым, эгер Аллах Таалам эгер ушундай мага бир жол берчи, мага бир знак берчи депчи десем эле, кетип барат. Мен Сан-Францискода болчумун андачы. Кетип барат эле остановканын капталында жазуу көрүп калдым да. Жазуу мындай жазуу болчу. Мен баарын билип турам, мен баарын түшүнүп турам. Ушул эгер сен ушул туура жолго түшпөсөң, анда ушундай мааниде туура жолго түшүшүң керек деген сөздөр менен аягында Сэм деп турат да. Мен азыр кандай десем, эмненин рекламасы билбейм, бирок мындай да маанисичи. Dear Sam, азыр унутуп атам, азыр айтам. Эме Бул эмне жана Highway 1да көрдүңүзбү? жок, обычный эле остановканын капталдарында бир знактар болот го, эмелер, мындай рекламаларчы, мына билбордторчу. Ошолорду ал жерден көп эле өтчүмүн, бирок деген именно ошол күнү да, ошентип ойлонуп бараткан кезде ошону көрүп калдым да. Анан эртеси ал знакты алып салыптыр да. Анан ошол нерсе чоң таасир берди да. Анан мынтип ютубтан эмелерди көрчүмүн, жалаңчы жана подкасттарды, жана американецтердин эмелерин, бойлорду, тигиндей мындайлардычы. Бирок такыр дин жөнүндө эчтеке көрчү эмесмин да. Бирок ошол жерден анан бир раввиндин бир видеосу келип калды. Ушу дин жөнүндө сүйлөп атыптыр да. Смысл жизни жөнүндөчү негизи. Анан угуп отурсам, мындай ар бир сөздөрү чоң таасир берип атат да. Анан дайыш угуп атам. Бир сааттык, 1,5 сааттык видео экен. Анан угуп отуруп анан ойлонуп калдым да.
Вот оно в чем дело депчи. Көрсө мына ушундай кылып түшүндүрүп бергенде мен убагындачы ушунча кыйналып жүрбөйт болчумун депчи. Деп анан коян да мен намазымды баштайын, намаз окуп баштайын. Значит, мен деген үйгө барышым керек экен, ата энеме барышым керек экен, жөн эле жүрө бербешим керек экен, моякта убакыт тооротпой деп анан ошондон кийин анан намаз окуп баштаганда эле анда Сан-Францискода жүрчүмүн, паспортум просроченный болуп калды да, паспорт сразу эле билет алып келе берейин десемчи биякачы. Анан паспортту алмаштырыш үчүн мен Вашингтонго барышым керек да. 2-3 ай убакыт өтөт. Вашингтон, Сан-Франциско Американын бул четинде, Вашингтон бул четинде. Анан кантип жетем? Чөндөктө акча деле жок. Чөндөктө $60 бар болчу чөндөктө. Анан машинеде полный бак. Анан эмне болсо ошо болсун деп чыгып кеттим Вашингтонгачы. Кетип баратам. Анан ошол кезде орозо да болчу да, анан орозода кармап баштадым. Анан кетип баратып, анан тиги мечитке токтойм, бул мечитке токтойм. Анан тиги мечитке, анан ортодон кетип баратып, акчам калбай калды такырчы. Анан бир мечитке келип токтосом эле, ошол жерден, ошол мечитти жаңы куруп аткан бир арабтар экен да. Келип эле менен баары жакшыбы, сен сурап калды. Баары жакшы эле, ушундай Вашингтонго бараттым эле, эмнеге баратасың? Ушунда паспортумду эмес жаңылатышым керек болуп атат десем, эчтеке кереги жокпу? Жок, эчтеке деле керек. Мен мону алып койчу деп $100 салып койду чөнтөгүмөчү. Акча калбай калган, бензин да калбай калган ошол учурда. $100 салдым дагы, бензин койдум дагы, кетип баратам. Бир ал $100 немеси бензини да түгөнүп анан бир мечитке келип токтоп, намазымды окуп алып, чыгып так, эмне кылсам деп отурсам, анан звонок келди да. Сонда Саламат байке, салам алейкум, сиз той алып барасызбы деп. Алып барам деп. Биз деген эмеде, как раз эмеде Филадельфияда той кылалы деп аттык элек. Канча аласыз дейт. $1000 болду. $1000 болсо жакшы анда. Мен сизге азыр $500 жөнөтүп коем деп, телефонду коюп туруп жөнөтүп койду да $500 анан сразу эле ошол $500 менен жетип алдым дагы. Анан ал жерден Филадельфияга келгенден кийин тойун алып барып, Филадельфиядан бир жакшы бир Макс деген жакшы бир иним бар, ошол жерден таанышкам. Келип эле, братан, келдиңиз, могул жерден сиз сразу эле кетип калганда эмне кыласыз? Аяка барып алып, аякта деле мындай кайраткан деле жумуш жок. Андан көрөк бияктан бир тракка бир аз иштеп албайсызбы деди дагы. Анан ошол жерден мен трактын окуусун төлөп берейин, менин үйүмө жатсың, бекер эле жатып алыңыз деп эле ошол жерден трактты окутуп, тракка чыгып кеттим дагы. Анан трактан бир топ акча топтоп, бияка ата энеме да жардам берип, бияка көп акча салып, анан ошентип келип калдым да биякачы. Анан ошону мен ойлойм, ошонун баары ошол жөн эле эмес депчи. Ошонун баары ошо намаздын күчү менен ошо Аллах Таалам берди окшойт да. Жана сиз раввин дедиңизби? Ошо раввин себепчи болгондо мен жата бер ошону ойлодум. Раввин. Эгер ошол элестет ошондой болду да. Неме деген Ашер Кушнер деген бир раввин видеосу экен. Анан неге ошол именно мага келип, ошол менин рекомендацияларыма келип калды деп көп ойлондум да. Анан анын түшүндүрүп бергени боюнча, анын сөзү орусча кылып түшүндүрүп берди. Ал кезде мен ошого чейин андай эмени уккан эмесмин да. Падачаны уккан эмесмин. Ар бир сөзү так, орду менен, лишний эмес. Бизде хикмат деп мындай ортодон мындай чубагажы мындай күлдүрүп да кетчү эмес беле, тамашага салыпчы. Ошондой нерселери да бар. Бүт бар орду менен келип. Анын немеси, падачасы даваты экен да, мындай жана Советтер Союзу убагындан мындай динге аябай мындай поверхностно караган адамдарды оюн алмаштыра тургандай сөздөр мененчи трансформация укмуш сүйлөптүр да негизичи. Анан ошол менен ошол чоң таасир болду дагы. Анан мен ошол кезде деген ойлондум, эмнеге ошол
ошондой сүйлөгөн бизде имандар аз депчи. Анан ошентип ойлонуп жүргүчек деле анан ортун эме чубак ажын видеолору чыкты да анан ойлондум, мына бизде да бар экен деп анан чубак ажын эме видеолорун угуп сөздөрүн уга баштадым да. Ошондон Тракта кийин кеткенче. тракта кеткен эми ошол кезде көп эле чоң таасир алды окшойт дейм да. Ошол чубак ажын айткандарынанчы. Тракта көп эле тракисттер ошол жерде иштеп жүргөндөр. Ошо чубак ажын сөздөрү менен айдап жүрүштү да трактардычы. Видеолорду коюп алып Видеолорду YouTube'дан коюп алып. Бизде баягы ошо ар бир учурда Аллах Таала ар кандай себептер менен адамдарга ошентип өзүнө чакырат экен да. Анан жана кээде тамашалап айтып коет го, же сый менен келесиң, же ый менен келесиң дегендечи. Анан чындап ошо түшүнүп келип калсаң жакшы экен. Себеби кээ бир учурда адамыбызда кемчилик болот. Кээ бир адамдарды көрүп, ой, бул адам оңой менен оңолбойт го десең, ал сенден жакшы адам болуп кетет кээ бир учурдачы. Кээде жакшы адамдар тескери айтып коет го, кээде бир адам өмүр бою бейиштин ишин кылат да өтөргө жакын тозоктун иши менен өтүп кетет депчи. Кээ бир адам өмүр бою тозоктун ишин кылат да өтөргө жакын бейиштин иши менен өтүп кетет дегендечи. Эч кимде эч кандай кепилдик жок экен, бирок адам эң негизгиси аракет кылып эле ошол Кудай Тааладан суранып, биз дуа кылганда бизди туура түз жолдон адаштырба дегендей, туура жолго сал жана ал жолдон адаштырба дегендей өзү ошо дуаларды көп кылыш керек эмес. Муну мен эмнени айткым келип атат? Адам акысы жөнүндө болуп атпайбы бул тема? Өткөндө мен Назира Айтбекова эжекебиздин ушу сиздердин подкастын көрүп калдым. Баштан аякка чейин көрүп чыктым. Өтө керемет, сонун подкаст болуптур. Анан жеке мен өзүмдө ушундай принцип бар. Өзүмө көңүлүмө жакпаган нерсени такыр кылбаганга аракет кылам да. Кээ бир учурда менин түшүнүгүмө ошо принциптерге туура эмес келген адамдар менен дагы жанына отуруп сүйлөшө албайм. Анан калп дагы жанында күлүп сүйлөшө албайм да. Анан басып кетем да негизи. Анан Назира Айтбеке эжекебиздин мурдакы өзү деле айтып калбадыбы? Мурдакы кылып жүргөн иштеринде мен көп жерден кошулчу эмесмин да ойлорун. Анан көп иш чараларда жолугуп калып, бирдек болуп жаныма келип калган, кетип калчумун да. Жанына туруп сүйлөшкүм да келчү эмес. Анан өткөндө ушул подкастты көрүп өтө сүйүндүм, аябай кубандым. Ошо Назира эжекебиз өзүнүн жашоосундагы өзүнүн нугун таап өтө бактылуу экен, жүзүнөн нур чачырап калыптыр. Көрдүм да, ыраазы болдум, бактылуу болдум. Анан ошол эжекебизден кечирим сурап койдум. Себеби акысына кирип калган учурлар болгон. Мен айтып калчумун, менде ушундай принцип бар, кээде ушундай анткени Назира эжекебиз бир аз мындай динге каршы болуп, анан туура эмес ойлорду, туура эмес пикирлер жайылчу эмес беле. Анан менин принципим бар, Назира эжекенин жанына такыр тургум келбейт дечимин да. Анан ошо расмий азыр кечирим сурап коеюн Назира эжеке. Ошо акыңызга кирип койгон болсом кечирим сурайм. Чындап эле Кудай Таалам ошо чоң асоосу өзү айтчу эле да, Назира өзү кыйын айым, просто бир жакшы өзүнө жолдош таппай атат, жакшы адамга жолукпай жатат. Эгерде бул динге келе турган болсо көп кызмат кылат деп устаз көп айтып калчу эле. Анан мен ишенч маселем да. Адамдар, кээ бир адамдар мындай бир кырда кетип баратат, ал жолдун бул өйсүнө кетиш кыйын эле го дечим да. Бирок Аллах Таала ушундай жүрөктөрдү оодарып жүргөн. Кудай сактасын, биз ушул туура жолдо кетип, ошо туура жолдо бекемделип, ошол менен өтүп кетели. Бирок кээде коркуп кетем да, кээде эмне кыйын болосуң, эртең сен бул жолдо кыйын болуп жүрөсүң да тескери кетип калгандан абайлаш керек депчи. Анткени эч кимде кепилдик жок деп атпайбы? Ошол эле учурда тиги кырда жүргөн адамдарга да такыр өтө эле неме кылбаш керек экен. Себеби Кудай Таалам ушинтип бат эле алмаштырып коет экен да. Анан ошол себептен ошо подкастты көрүп сүйүнүп андан ыраазы болдум. Ошо кечирим сурайм. Акыңызга кирип алдым эле. Негизи өзүнчө бир отуруп сурап коеюн деп ойлоп аткам. Бирок эжекебиз турмушка чыкты, өзүнүн жолдошу бар, анан мындай адепсизирээк болуп калат го деп ойлодум да. Бирок ошентсе дагы баягы биз эжекебиз ошо элдик адам болгон үчүн, биз да элдик адам болгон үчүн балким бирөөдөр үчүн себеп болуп калаттыр деп жакшы ниетте болжолдоп коелу. Ошо анан бир күнү шарттуу убактысы келип калса, негизи ошо алдынан да өтүп кечирим сурап коет элем. Эми артынан сүйлөп акысына киргендигим үчүн да. Анан бул баягы карыз деген нерсе ошого түртөт экен, ойлондурат экен. Колдон келишинче баягы инсан болгон үчүн кээде ушундай болуп кетет экен. Бирок колубуздан келишинче ошол нерседен тазаланганга аракет кылыш керек экенбиз. Өткөндө ошол кино тартып аткан учурда ошол нерсени түшүндүм да. Ар бир адам баласы жашоосунда ар бир кадамы күндөн күнгө өсүп өнүгүү деген нерсе болот. Анан
баягы бүгүнкү ой эртең дагы күчтүүрөөк болуп өзгөрөт экен да. Анан жылдан жылга, күндөн күнгө, ар бир долбоордон долбоорго өскөнгө аракет кылыш керек экен. Ошол кино тарап аткан себепти дагы ошо карыз деген теманы алып, ошол изилдеп тартып аткан учурда дагы ошол адам акысы деген темасы аябай чоң тема болду. Ошон үчүн биз бул жашоодо карыздардан кутулуп кеткенге аракет кылыш керек экенбиз, баардык карыздан. Устаз, адам акысы дегенде биз бир гана алардын ушул мал мүлкүнө мындайча айтканда зыяныбыз тийбестен, бул абийирине шек келтирүү, аркасынан ушак сөз баары адам акысына кирет. Мына бүгүнкү күнүбүздө ушул фейк аккаунттарды ачып, бир адамды жамандап, ушул башка толтура аккаунттарды ачып алып, же болбосо ушундай билип билбестен ушул жаман сөздөрдү жазып, же жаман критика кылып, толук түшүнбөстөн маалыматты, ошол ситуацияны дагы толук түшүнбөй, ушундай бир жаман негативдүү бир нерселерди жайылткан адамдардын абалы кандай болот, негизи ал динде кандай каралат? Ооба, ал жөнүндө да пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Бул алданууга кирип калат. Ошол нерсечи, фейк аккаунт болобу, ошого окшогон нерселер. Анан пайгамбарыбыз айткан, ким ошол мындай бир түр менен, ошол бир методология менен бир алдаган болсо дейт, ал бизден эмес. Фалейса минна депчи. Мангашша фалейса минна. Ошондуктан бул өтө мындай туура эмес нерсе болуп калат. Динибизге ошол нерсеге тыюу салынат. Ошон үчүн биз ошол нерсеге да сөзсүз көңүл бурушубуз керек да. Куранда ушундай бир өзгөчө учур бар го, мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүндө болгон окуя. Бул Айша энебизди мындайча айтканда ошол жактагы кээ бир адамдар мындай немен жала жабышат да. Зина кылды депчи, жала жабышат да. Бирок ошол бүт процессти баштаган адам бир эле нерсени, анын мындайча айтканда ал карабандан мындай жанагы аял кишинин төбөнүн үстүнө отургузуп, аны жетелейт го жанагы адам. Карабандан бир нерсесин жоготуп, анан калып кетишет экен да. Андан кийин ошол чөлдө ошол оокатын издеп таап, анан карабандан бир аз кечирээк келип калышат экен экөөчү. Анан ошол адам бир эле нерсе айтат экен да. Айша дагы жаш, тиги жигит дагы жаш деп. Молодые депчи, мындайча айткандачы. Ушу бир эле сөздү айтат экен. Коомчулукта мындайча айтканда ар ким кошумчасы, алымчасы менен мындайча айтканда неме апыртып мындайча айтканда неме алат экен да, мындайча айтканда мындай дүрбөлөң болуп кетет экен да. Бирок Куранда атайын аят түшүп, Куран-ы Керимде Алла Тааланын тарабынан аят түшүп толугу менен Айша энебиз мындайча айтканда акталат экен да ошол ситуациyaданчы. Бирок жанагындай ал жакта бир ошону жайылткан адамдар жанагындай неме менен, камчы менен удар жешет экен да, кыскасычы. Бирок жанагы бүт нерсени баштаган адам ал категорияга кирбей калат экен да. Себеби ал мындай өтө аккуратно айткан экен. Ал факт нерселерди айткан экен да, мындайча айткандачы. Бирок иннамал амалу бинният дейт го. Ошол бар бир адамдын ниетине, иншалла айткан сөзүнүн ниетине жараша Кудай Таалам өзү таразалайт буюрса. Ошон үчүн немеде динибизде хуснизан, анан суизан деген бар да. Хуснизан ошол башка адам жөнүндө жакшы ой гана болуш керек. То есть нужно найти сотни причин, чтобы его оправдать. Да, мисалы үчүн бир балким ошол бир туура эмес жерден бирөөнү көрүп калдың, сен ошол кишини наоборот тескерисинче акташың керек да. Бул бияка мындай жакшы ниети менен келсе керек, ошо балким бирөөгө мындай дават кылыш үчүн же мындай да, акташ керек да анычы. Клубда көрүп калсам, мисалы үчүн бир мас досун чыгарганы келген турбайбы деп, азамат жигит экен деп. Ошол себептен болуш керек да. Суизан деген кайра жаман ой. Ошол жаман ойдон алыс болуш керек. Себеби Куранда да айтып атат. Алла субхана тааля ошол балким кээ бир ойлор кайра силерди күнөөгө тартышы мүмкүн депчи. Чындап эле бизде адамдарда тилекке каршы ошо жана соц тармактын таасири болуп атпайбы? Ошол соц тармакта көбүнчө тилекке каршы көбүнчө учурда баягы ушак, ушундай мындай шаан шөкөттөгү жашоолор, ушундай окшогон мындай развлекательный формат деп коет эмес беле? Ошол форматта көбүрөөк контент чыкканга байланыштуу адамдардын дагы ой жүгүртүүсү ошол жака ооп калат экен да. Баягы эмнени булак биз көрүп аткан телефондогу, интернеттеги, медиадагы булак кандай болсо ошол жака
көбүрөөк бизге ой пикирлер отурукташа баштайт экен да. Ошон үчүн туура нерселерди көрүү, туура нерселер менен жан дүйнөнү толтуруу өтө маанилүү экен. Баягы өзүмдөн айтканда биз адам башка бирөө жөнүндө көп мындай күмөн боло берсе, көп жаман ойлой берсе, демек адамдын ичиндеги өзүнүн табияты же болбосо ичинде толгон жанагы маалыматтын баары ошондой туура эмес нерселерге толуп калгандыктан болот экен да. Биз канчалык адам башка бир адам жөнүндө жаман ой келбеш керек экен. Эмнеге дегенде өзүң таза болсоң башка жөнүндө таза ойлойсуң дегендей. Баягы Исхак Разаков атабыз айтканда мен таза болсом, сен таза болсоң анан коом таза болот дегендей, ар бир нерседе өзүбүзгө салыштырып көрүш керек экенбиз. Өзүбүздүн мындай тыштан карап көрүш керек экенбиз да. Анан бул дагы ошо маданияттын, медианын таасири өтө чоң болот дегенибиздин себеби баягы жана айтып атпаймынбы, биз кино тармакта азыр мына жылына Кыргызстанда 70 жакын кино тартылып атат. Чет өлкөдөн бир 300дөн ашык кино келип атат. Жалпы санатканда бир жылда бир 400ге жакын кино чыгат да. Анан ошол кинолор Кыргызстандан бир жылда Кыргызстанда өзүндө эле 400 кино. 400ге жакын. Сырттан 300ге жакын кино келет бир жылда. Голливуд, башка мамлекеттерденчи. Казакстан келе баштады көбүрөөк. Анан Кыргызстандын өзүндө дагы жылына бир 70 кино тартыла баштады. Мурун аз болчу, азыр жылдан жылга көбөйүп атат. Бул өтө жакшы, бирок Азыр ошону 400бү же 70бү? Жок, кыргыз кино, Кыргызстандан тартылган кинолор 70ден ашык, чет өлкөдөн келген кинолор 300дөн ашык. Бул жол менен экөө кошулуп Кыргызстанда прокатка элге көргөзүлгөн кинолордун саны бир 400га чукул болуп атат да. Анан биз ошо 400 кино жылына биз көрүүчүлөрүбүз Кыргызстанда кино көрүүчүлөр ошо 400 кинонун көбүнчөсү кандай сапатта болсо, кандай багытта болсо ошого жараша бизге көздөн, кулактан маалымат кире берет да. Эгерде жакшы кинолор болсо, жакшы контент болсо, интернетте мисалы үчүн жакшы керек болсо балдарыбыз мультфильм көргөзөйүн десең, жакшы мультфильм табыш кыйын болуп калды да. Ошол биз көрүп аткан, маалымат алып аткан булактын баары таза болсо, демек биздин дагы жан дүйнөбүз тазарып, мындай ички тышкы көрүнүшүбүз таза болот. Эгерде биз туура эмес маалыматтын баарын көрүп, быкыр-чыкырдын баарын өзүбүзгө толтура берсек, бизден да негатив ошончолук көбүрөөк чыгат деген маанини айткым келип атат да. Ошон үчүн биздин кино тартуучуларды, контент жаратуучуларды, блогерлерди азыркы учурда жана айтып атыкпы, жаштар өзгөчө атың чыкпаса жер өрттө деп азыр мындай таанылыш интернет заманында өтө оңой болуп калды. Бирок мындай азыр биз жеке өзүбүздүн көз карашта, жеке менин көз карашымда интернетте мындай интеллектуалдуу нерселер же болбосо бир маданий нерселер азыраак көрүү болот. Мисалы кээ бир подкасттарды көрсөк деле 7 миллион калк жашайт, ошонун ичинен кээ бир подкасттар, жакшы подкасттар 100 миң эле просмотр болот да. Ушак айткан чыр чатак просмотрлары тигини атып кетип өлтүрүп кетип 5 миллионго чейин көрүү болот да. Демек биз ошол туура эмес нерселерди көрүп атабыз деген айткым келип атат. Анан өзгөчө блогерлер дагы кантип не кылсам таанылсам деп анан мушташ, сөгүнбөй, сагынбай, анан чечинбей деген сыяктуу нерселерге көбүрөөк тилек кагыш кирип кетип атат. Ошо менен өзүнчө просмотр топтойм, ошо менен өзүмө көңүл бурдурам дегенчи. Анан кино тартууда дагы биз ошол жака ооп кетпейли деп атам. Эптеп эле элди күлдүрүш керек, эптеп эле кишини киного тартыш керек деп эле мындай нерселерди тарта бербей, бирок биздин тарткан кинолорубуз эртең тарыхта калат. Эртең интернет жок болуп кеткече интернетте калат. Эртең мен корккон нерсем ошо баягы мисалы үчүн мен тартып аткан контенттер эртең небере чөбөрөлөрүм көргөндө мен чоң атам ушундай келе соо эле дейби, же чоң атам жакшы иштерди кылыптыр дейби. Эртең Кудайдын астына барганда адам өлгөндөн кийин артыбыздан бара турган же соопторубуз барат, же күнөөлөрүбүз барат дегендей, азыркы учурда мына интернеттин эң коркунучтуусу жакшы иш кылып кетсең сооптору мына чуба устаз өтүп кеткенде 5 жылдын жүзү болуптур бирок 5 жылдан бери азыркы учурга чейин мындай как будто тирүү сабак бергенде эле интернеттен көп азыркыга чейин кээ бир учурда жашоодо кыйын учур болуп калган учурда кандайдыр бир деңгээлде жана сиз айткандай каким-то чудом деп коет го, мындай бассаң именно ошо сенин көйгөйүң жөнүндө айтылып аткан сабак болуп калат да устаздын. Жана өзү өтүп кетсе дагы бирок ошол сабагынан таасир алып өзүбүздүн жашообузду таап кетип атабыз да. Ошондой эле мына канчалаган сооптор артынан барып атат дейли да. Бирок ошондой эле туура эмес кылып кеткен адамдар, туура эмес контент, уят контенттер чыгарып кеткен адамдар дагы өтүп кеткенде ал адам өтүп кеткен болот, бирок болбой эле ошол видеолор дагы эле чыгып аткан учурлар болот да. Анан артынан демек күнөө жетип атат деген маани бар да. Ошон үчүн биз баягы убактылуу соблазнга, убактылуу мындай азгыркка алданбай, тескерисинче ар бир кылып аткан ишибизди ойлонуп кылыш керек экенбиз. Мен ойлойм, биз да кемчиликтүүбүз, бизде деле көп ката болгон, бирок биз жаш кезде азыркыдай интернет болбой калганы биз үчүн мен кээде сүйүнөм да, жакшы болуптур депчи кээде. Балким биздин келеси болуп жүргөн видеолорубуз чыгып калып, ошол өмүр бою интернетте калып кетет эле, аны өчүрүш кыйын болот эле да.
Кудай сактап тур да, мен ошого сүйүнөм. Эми биз деле белый пушист эмеспиз да. Убагында кеткен каталар болгон, бирок ошону баягы интернетке чагылдырып тартып чыгып калбай калдığына Кудайга шүгүр дейм да. Ошон үчүн азыркы жаштарга айтарым, бул интернет деген бале өмүр бою кыяматка чейин калып кетет. Ошон үчүн жетөлөп бир кеш керек дегендей, биз тартып аткан кинолорубуз, чыгарып аткан контенттерибиз өтө маанилүү болуш керек, анан пайдалуу болуш керек. Анан чындыгында Кудай таала рызкыны Аллах таала берет. Эң жакшы бир түшүнүк бар. Биздин тагдырыбызга жазган рызкы бар да. Биз кандай болгон күнүндө Аллах таала тагдырга жазган рызкыдан 1 сом дагы 1 тыйын да кем эмес дагы, ашык эмес дагы ошол жазылган рызкыны алат экенбиз. Маселе кандай жол менен алат экенбиз деген вопрос да. Сен тырышып элди алдап, тиги кыйнап акысына кирип ген күнү деле ошол жазылган тагдырга жазылган эле рызкыны аласың. Бирок кыйналып, маңдай тер менен эмгек кылып тапкан акчада деле ошол рызкыны алат экенсиң. Болгону биз аракетибиз кайсыл тарапта болуп атат, биз ким тарапта болуп атабыз? Тандоо бизде, Ошого маанилүү экен да. Ошон үчүн бирөө чоң суммада акча сунуштап атса, азгырылып ошонун контентин чыгарып өзгөчө жаштарга айтып атам да, ошонун артынан кетип калбай, бир аз чыдап койсоңор, Кудай таала ошол эле жолду баягы бир арамдын эшигин жапсаң, 99 адал эшик ачылат дегендей, менин жашоомдо ушундай көп учурлар болду. Көп суммада акчалар менен келип аткан учурлар болду. Мына кино $100,000 спонсорубуз, тарт мондай кино, мондай багытта дегенде, бул азгырык да, чоң акча, бирок күнөө экенин, туура эмес экенин жүрөк сезет, билет, анан жок деген учурлар болду да. Рызкыны Аллах таала берет. Ошол жок деген учурдан кийин ошондой эле суммада акчалар кайра адал жол менен келген учурлар болду да. Демек, биз Аллахтага таянсак, Аллахтага тобо кылсак, биз кылып аткан иштерибиз сөзсүз түрдө мындай жөн эле мындай кээде кураяк деп коет эмес беле? Мындай эм жаман менен же хайп менен же башка бир арам менен казинону реклама кылып, бир аякта бирдеке бет дегендерди реклама кылып тапкан акчаң менен адал тапкан акчаң деле баары бир убакыт өткөндө жок болуп кетет экен бул жашоодочу. Бирок адамдын өмүрү, убактысы кеткенден кийин бирок сооптор да, күнөөлөр да калып кала берет экен. Ошол маанилүү экен. Ошон үчүн болот экен, кичине сабыр кылып, чыдап, Кудай таалага таянып кой, адал менет кылайын десең, баары бир ошондон көбүрөөк даже акча келет экен да. Мына Кудайга шүгүр, жылдан жылга рызкы көбөйүп келатат. Жылдан жылга мен 3 балалуу болгондо биринчи баламды мектепке киргизүүдө башталганда, кээ бир учурда адамдар балалуу болгондон коркот экен да. Бага албай калам, окута албай калам, тинте албайм, кийинте албай калам деген учурлар болот экен. Менде деле ошол коркунуч болгон башында, бирок рызкыны Кудай таала берип атат да. Демек, биз Алла берип атат деле жата бербестен, албетте себебин кылсак эле Кудай таала рызкын көбөйтүп берет экен да. Бирок ошо биз кылып аткан иште өзгөчө маданий чөйрөдө рызкы маселесинде биз алданбаш керек экенбиз. Адал иш кылыш керек экенбиз. Ошондо Кудай таала берекесин да берет, көбөйтүп да берет экен да. Ал убактылуу кыйынчылыктар Кудай таалам сынаш үчүн эле берет экен. Бул дагы азыр мынтсем оңой жолду тандайбы, арам жолду, же кичине мээнет эмгек кылып адал жолду тандайбы деген учурдачы. Ошон үчүн соблазн бул жашоодо өтө көп экен, бүт тармакта. Ошо жаңылбай эле интернеттин доорунда контент түбөлүккө кала турган доордо аябай кылдаттык менен иш кылып алсак, өзгөчө элге көрүнүп калган адамдар жоопкерчилиги өтө чоң экен да. Ошол. Эми буйруса бүгүн карыз тасмасын абдан бизге Денис Байкеме экөөбүзгө аябай жакшы таанытып койдуңуздар. Буйруса чыдамсыздык менен бул кинону күтөбүз. Качан экрандарга чыгат? Кыргызстан боюнча, ушул чет өлкөдөгү биздин мекендештерге ошол кандай болот? Буйруса 4 декабрдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларынан чыгат. Карыз деген кино аталышта, жана айттык, маанисин түшүндүрүп кеттик. Эң негизгиси үй бүлөлүк кино. Ата-энеңиздер менен, бала чакаңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен келип көрсөңүздөр, кызар татарып уялып чыгып кеткете турган учурлар болбойт, Кудай буйруса. Тескерисинче сабак боло турган учурлары бар, күлө турган жерлери бар, кайгыра турган жерлери бар. Анан Кудай буйруса, мына Саламат байкебиз башкы каарман, көптөн бери көрүп сагынып калган өзүнүн көрөрмандары бар. Келип көрүңүздөр, барыңыздар чакырабыз. Бардык кинотеатрларга чыгат. Анан кинотеатрлар бүткөндөн кийин буюрса онлайн кинотеатрларга чыгат. Чет өлкөдө да биздин кыргыздардын, мисалы үчүн Америкада кинотеатрлар бар, кыргыздын кинотеатрлары, Эмек байкебиз иштеп жүргөн. Россиядагы бар, ошол жактарга Кыргызстанда прокат башталганда да түзүп беребиз. Ал жактан да көрсөңүздөр болот. Жалпы көрөрмандарга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо силердин колдооңуздар менен Кыргызстандын көрүүчүлөрүнүн мындай батасы менен биз анткени кээ бир учурда
биз мына өзүнүн чебер продакшн YouTube каналыбызга кинолор салганда ошол жактан адамдардын комментарийлерин окуйбуз да, баягы ой пикирлерин. Ошол жактагы ой пикирлер дем күч берет бизге кадимкидей. Кино жакты, бул жери мындай экен, тигиндей экен деп ар кандай сын пикирлер айтылганда, бата учунда да берген айтылган сөздөр болот. Ошолор демек биз мындай багытта кетип атыптырбыз, мындай кемчилигибиз бар экен, эмки фильмде ошону оңдойлуу, түздөйлүү, элге жагып атыптыр деп, эл разы болуп атыптыр деген комментарийлерди укканда ушунчалык эргүү келет, дагы кино тарткым келет, дагы чыгармачылык кылгым келет да. Өзгөчө акыркы убакта биздин YouTube каналыбызда катталуучулардын көбү дагы Казакстандан өтө көп бар. Өзгөчө 1-2 фильмде 7000 комментарийдин 50% казакстандык көрүүчүлөр экен да. Казак, кыргыз бауырларым, жарайсыңдар, керемет кино кой, баракелде дегендерди укканда ох ата дейсиң да. Демек бизди Кыргызстанда эле эмес, Казакстанда дагы бир туугандарыбыз көрөт экен. Ошол көрүүчүлөрүбүзгө ушул кинобузду сунуштайбыз. Буюрса сиздерге чоң рахмат. Маданият өнүгүп өсө берсин. Кудай таалам ошо сиздерге окшогон бул подкаст өтө сонун подкасттар экен. Заман подкаст мен бардык темаларын көрүп, өзүмө жаккандарын машинада жөн кетпестен угуп көрүп баратам. Шындап эле көп кээде китеп окуганга же болбосо башка бир маалымат алганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Бир пробкада турганда YouTube'дан басып коюп уга берсең, сонун темалар бар экен да. Ошондой эле ошо силерге элге кызмат кылып аткан, өзгөчө маданий чөйрөдө кызмат кылып аткан инсандарга Аллах таалам ишиңизерге береке берсин. Көрүп, колдоп, лайк басып аткандарга Кудай таалам силерге да рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам силерде дагы кем кылбасын, иши бири-бирибизди колдоо менен баягы инсан Аллах таала эч нерсеге, эч кимге муктаж эмес дейт, бирок инсан биз Аллахка муктажбыз, андан тышкары бири-бирибиздин ушундай жакшы колдоп койгон сөзүбүзгө, мынтип деп койгон колдообузга чындап эле адам баласы баягы инсан болгондуктан кийин ушундай нерселер дем күчү берет экен да. Ошондуктан жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Амин, Алла ыраазы болсун. Саламат байке. Ошол айткан сөздөргө кошулабыз. Силерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Кылган нерселериңерге, бардык ушул ушка чейин кылып келаткан подкасттарыңар аябай маанилүү, таасирлүү экен. Ишиңерге ийгилик булана бергиле. Алла ыраазы болсун, сиздерге да чоң рахмат. Динибизде жанагындай ла яшкурун наса ва ла яшкуруллах деген жакшы бир түшүнүк бар. Дайыма кылынган жакшылыкка ыраазычылык билдирүү менен ошондой адамдар дейт, ахиретте Кудайга дагы бир шүгүр келтирген инсандар дейт да. Биз дайыма шүгүр келтирүүчүлөрдөн бололу. Учурдан пайдаланып биз Толор брендине чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Себеби жаңылышпасам бир 18 подкасттын демөөрчүлөрү болуп беришти, башкы демөөрчүлөр болуп беришти. Биринчи жолуккан кезде дагы мындай ниеттери ушул проектти колдоо, ушул жактагы айтылган жалпы маалыматтар коомчулукка жакшы бир таасирин калтырса, жакшы темалар иштелсе деген ниетте ушул жетекчилиги, ушул негизи момундай жазууларда биз деген ушул балыштарга жазууларды коюу бизге шарт коюлган эмес. Бизге ушуну бир нече жолу бизди аташыңар керек деген шарттарда коюлган эмес. Бул болгону өзүбүздүн мындай креативдүү командабыз мындай бул жазууларды алып келди. Бирок алар болгону ушул проект иштесин, бул проект элдерге бир жакшы пайдасын алып келсин деген ниетте жардам беришти. Кудай таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Жалпы эмгек чаматыңыздарга дүйнө ахиреттин берекесин тилейбиз. Буюрса ушул бизден тараган маалыматтар баарыбызга ахиретте чоң бир сооп иретинде, Кудай тааланын ыраазычылыгы иретинде иншалла кайтсын деген ниетибиз бар. Учурдан пайдаланып эң бир адал тамактарды мына Куликов брендине дагы чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ушундай сонун бир студиябыз бар. Бул подкасттарыбызды биз F Concept эмерек салонунда тартабыз. Эгерде сиздерге бир сапаттуу Туркиядан келген заманбап мыкты ушундай бир эмеректер керек боло турган болсо, F Concept'тен келип көрсөңүздөр болот. Устаз, урматтуу байкелер, баарыңыздарга чоң рахмат, командабызга чоң рахмат. Амандашканча сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.